Бактыгүл Сейитбекова. Темир тор артындағы соолуган гүлдөр. 1 бөлүм. Пролог. Камалышып, тур капаста жаш кыздар олтурушат. Коюу чай чылым менен көңүлүн толтурушат. Ар биринде түрдүү тагдыр, ар кемиси арлуттан. Көздөрүндө оор кайгы, түнөргөн оор булуттай. Эстешет жаш балдарын. Калышкан эркиндикте көздөрдөн жай жамгыр, жамгырдан пайда кимге? Төгүлгөн ал жамгырдан чогултса көлмөк болмок. Мынчалык оор тагдырлар каяктан пайда болот? Айдеми 21 жашта. Алтын өмүрдүн ушул күлгүндөй курагында ал түрмөгө түшкөн. Тагдыр деген адамдын эркинде эмес нерсе экен. Анын татаал жолун ким тегистей алмакчы. Өлөйүн десем жан таттуу, кирейин десем жер катуу деген күндөрдүн ортосунда чайналган тагдыр тапты. Эми түз жолго чыгуу үчүн аскалуу ашуудан ашуу керек. Бирок кантип? Турмушта эчтемеден жаңылбаган ол уяны табуу кыйын дейт эмеспи? Балким бул күндөрдүн артында да жакшылык бардыр. Адам деген үмүтсүз шайтан эмес да. Башына бакыт конгон саат чыкса баары болот. Айдеминин зирек көөнү өзүн ушинтип алдайт. Бүгүн Айдеминин соту болду. Сот процесси 3 күнгө созулду. Бул бир тозоктун сааттарындай жылбастан өтө узакка созулган убакыт эле. 3 күндөн кийин түнкү саат 11де Айдеми камеранын босогосун аттады. Буга чейин камерадагы 13 кыз Айдемини чыдамсыздык менен күтүп уктабай олтурушкан. Санаалары самандай чачыраган кыздардын ою алда кайда кетет. Эмнеге мынчага созулду? Мүмкүн бошотуп жиберишкендир. Мүмкүн үйүнө кеткендир. Ылайым эле кетсе экен эркиндикке. Ар бир кыздын ою ушул болчу. Анткени мындай жакшы тилек жарымырыз ар биринин көкүрөгүндө ак жарык үмүттүн шоуласындай өчпөй турчу эле. Адамды үмүт жашатат эмеспи? Мындагы кыздарды дагы эртеңки күндөн күткөн үмүтү гана кармап жашатып тургандай сезилчү. Улам убакыт өтүп, Айдеми кечиккен сайын кыздардын да үмүтү жакшылыкка жанып, бошонуп кеткен окшойт дешип, кубаныч жүрөктөрүнө ээлеп, ишенимдер арта баштаган эле. Камерада олтурган кыздардын мындай үмүттөрү үзүлбөй, күйгөнчүлүк жайы да бар болчу. Анткени бул убакка чейин эч кимдин сот процесси түнкү саат 11ге чейин созулбаган эле. Акырында чыдай албай 82 камеранын ишбелги жашыруун байланышты тейлеген связист аттуу кошумча аты бар Татьяна деген кызы ордунан турду. Бүгүн өтө катуу тартиптеги смена экенине карабастан туш-тушка прогон кое баштады. Канткен күндө дагы Айдеминин бир жаңсылын кыздар билиши керек эле. 1600 киши жайгашкан чоң түрмөнү бойлоп тез эле прогон кетти. Бүгүн сот залына чыккан жалгыз эле Айдем эмес да. Бирөө болбосо бирөө билиши керек. Тез эле прогонго жооп келди. Айдеми келет, приговорду күтүп жаткан, жакшы кабар күтпөгүлө. Прокурор 12 жыл сураптыр. Кыздар тым-тырс болуп олтуруп калышты. Эмнегедир аларда жанатан бери жылтылдаган үмүттүн оту өчкөндөй, шаабайлар сууй түштү. Ушул иңир караңгылык бүтүн ааламды каптагандай көңүлсүздүк каптады. Кыздар томсоргон үнсүз жымжырттыкта ар биринин жүрөгү тиленген мүнөттөрдү өткөрүп жатышты. Ар биринин алдында ушундай окуя күтүп турган. Көпчүлүгү соттоло элек. Кандай болот, кандай жок. Бүдөмүк ой жүрөк тезет. Аңгыча темир эшик шалдырап ачыла баштады. Кыздар дале болсо эмне болор экен деген кабатыр ойдон селт этип, калдыраган эшик жакка моюн созуп карап калышты. Беймаалданган бул убакта камерага эч ким баш бакпайт. Албетте, Айдеми деди ар бир кыздын ою. Ойлогондой эле Айдеми босогон аттады. Аттады да экинчи кадам таштоого алы келбегендей шалдырап туруп калды. Өңү куп-куу. Босогого жүлөнгөн ал өйдө өтүүгө алы келбей калгандай сезилет. Айдеми, эмне болду? Канча беришти? Кыздар жооп күтүп суроолуу карашты Айдемине. Айдеми көпкө чейин үн катпады. Босогого жүлөнгөн калыбында куп-куу болуп, бир нече мүнөткө чейин өзүнө келе албай турду. Айтпайсыңбы? Эмне унчукпайсың? Камеранын ана башысы Тувин кызы Сайлык өктө мунчукту. Эмнеден коркосуң? Болору болбодубу? Айтчы эми. Коркуп жатам, деди Айдеми. Силерди коркутуп аламбы деп коркуп жатам. Айдеминин сөзүнүн чындыгы бар эле.
Олтурган кыздардын көпчүлүгүнүн статьясы Айдеминикинде 105 статья адам өлтүрдү деген статья эле. Бөлүктөрү эле башка болбосо статьялар окшош. Айдеминин да статьясы 105 статья, 1-бөлүм болчу. Адам өлтүрдү деген оор статья болсо да, ар биринин жүрөгүнүн түпкүрүндө аялуу жарыктын учкуну чачыраган үмүт бар. Алар эмне үчүн адам өлтүрдү? Адам өлтүрүүгө эмне түрткү болду? Жөндөн-жөн эле ошого бара алабы адам? Ошого чейин жеткирген эмне себеп бар? Муну билген, түшүнгөн адам дүйнөдө бар болду экен. А мүмкүн деген ой ар биринин көңүлүн өйүп турат. Азыр амнистия жүрүп жатат. Айдеминин 4 жашар уулу бар. Биринчи жолу соттолушу, мүмкүн эрксиз береби деген үзүлбөгөн үмүттөр ар бир кыздын жүрөгүндө күйүп турган. 10 жыл беришти, деди Айдеми үнү калтырап. Күчөтүлгөн режим менен 10 жыл. Уктуңарбы? 10 жыл. Айдеми ошол эле жерде турган калыбында бүт үнү менен дирилдеп олтура калып, буркурап ыйлап жиберди. Муну көрүп үмүт тилектери быркыраган кыздар эмне дешерин билишпей жалдырап жымжырт болуп олтурушту. Сайлык менен Татьяна чылымдан күчүн чыгарып жатышты. Эмне үчүн 10 жыл? Анан калса, күчөтүлгөн режим менен. Жок дегенде 8 жыл беришсе болмок. Кассационный арыз жаз, деди Светлана. Сөзсүз жазыш керек, деди Сайлык. Жок дегенде режимин өзгөртүшсүн. Жалпы режим беришсин. Кыздар минтип көңүл жубатардан башка колдорунан эч нерсе келбегенин билишкендей, айласыз кобурап жубатып жатышты. Айдеми үн сөзсүз ордунан туруп келип, чечинип, өзүнүн шконкасына кулады. Залыктан, тагдырга болгон таарынычтан бүт дүйнөсү кулагандай, жылдызы жерге түшкөндөй кулагы дөңкүрөп, эч нерсе угулган жок. Көздөрүнөн жаш жааган жамгырдай төгүлүп жатты. Ушул учурда ойлонуу деле жоголуп кеткенсиди. Бир гана 10 жыл деген сөз мээсинде сааттай чыкылдап согуп турду. 10 жыл. Эмне деген убакыт? 10 жыл. Качан өтөт? Уулум эмне болот? Азыр 4 гана жашта. 14кө чыкканда барат экенмин. Күчөтүлгөн режим менен Челябинскиге этап менен жөнөтөт экен. Эмне үчүн ушул ишке бардым? Эмне үчүн? Ал өкүнүчкө муунгандай тамагы боолду. Өзүндө күнөөлөгөндөй болуп кетти, биресе. Эмнеге бул ишке барды экен десең, эми буга башты оорутуш керекпи? Кереги жокпу? Баары кеч. Мурда ойлонуш керек эле. Кайра эле аны ойлор ороп алды. Айдеминин көз алдына бүгүнкү сот процесси келди. Өлгөн жигиттин атасы келди көз алдына. Кайсы күнөөсү үчүн өлтүрдүң баламды, деп калчылдап ыйлап турду 70-теги абышка. Менин болгон жалгыз туягым эле го. Маңдайыма бүткөн жападан жалгыз уулум эле го. Туура. Ал кээде сайынчу, ишчү, баары бир мага кымбат эле да. Ким мага жакшы уулун бермек эле? Мүмкүн ал сайын макта эмес, ичмек да эмес. Силерге окшогондор жолдон чыгарбадыбы баламды? Эми менин балам түбөлүккө жок. Менин Александрым эч убакта кайтып келбейт. Сен го келесиң. 10 жыл эмеле өтөт. Жаш экенсиң. Сага окшогондорду мөөнөтүнөн мурда да бошотушу мүмкүн. Каргыш дейсиң сага. Мен эми Сашамды эч убакта көрбөйм. Абышка өңгүрөп ыйлап турду. Залдагылар жеп жиберчүдөй карашты Айдемине. Дагы жакшы, Айдеми кайтарууда турду. Болбосо Александрдын туугандары тытып кетчүдөй болуп ызырынганы укмуш. Айдеминин көз алдына эми Саша келди. Узун бойлуу, ыйманы ысык, ак жуумал жигит. Көздөрү көгүлтүр көлдөй тунук. Айдемиге жакканы да ушул көздөр эле. Ал ошол көгүлтүр көлдөй көзгө чумуп кеткенсип, төпсүз, сансыз ойлорго кетти. Бул түнү Айдеми кирпик каккан жок. Мээси ушунчалык көп ойлордун салмагынан жарылып кетчүдөй ооруп, жүрөгү сыздап, өзөгү өрттөнүп өткөн күндөрдүн ийне жибине чейин эскерип, кино тасманын лентасын түргөндөй артта калган күндөргө кайра барып, анын баарын көз алдынан өткөрүп жатты. Айдеми ойлосо, Айтемир агасы экөөнүн кур дегенде бала чакта бир да бактылуу күндөрү болбоптур. Тоголок жетим болушса бир жонго. Атасы да, апасы да тирүү. Апасы Айжаркын жакшы эле жердин кызы экен. Азыр деле тайынелери тирүү жана тең турушат.
Айжаркын Бишкекте окуп жүрүп, Өзбек улутундагы Хасан аттуу жигитке турмушка чыгат. Ата-энеси муну укканда башка улуттун өкүлүнө турмушка чыгарбоого аракет кылышып, антпегенде тил албастыгы үчүн кызына топурагын түйүп бергенге чейин барышып, каршы болушат. Айжаркын ата-энесин укпайт, себеби ал Хасан менен жашыруун жашап жүрүп, ата-энеси билген кезде Айтемир төрөлө турган болуп калган. Ата-энесинин чыркырашканынын себеби да бар экен. Хасан мурда түрмөгө олтуруп чыккан бала экен. Баары бир Айжаркын менен Хасан үйлөнүп алышты да, батырден батырге көчүп жашап жүрүштү. Ошентип жүрүп Айжаркын окуусун дагы таштады. Окуганга мүмкүнчүлүгү болбой калган эле. Анын бактысына Кудай каргагансып, Хасан кызыл камчы күйөө болуп чыга келди. Айтайын десе тили кыска, өз билгенин жасап жүрүп, ата-эненин тилин албаган кашкөйлүгү ушундай кейиштүү тагдырга жолдоп бараткансыды. Ошентип күндөр күндү улап, убакыт учкан куштай өтүп жатты. Айжаркындын мурунку жаркылдаган кабагына кар жаап, бармагын тиштечү күндөр жылып, жакындап келе жатты. Ата-энесинен болсо дайын да жок. Кызынын тил албастыгына нааразы болушканданбы, кабар алышка жарашпады. Айжаркын кайын журтун деле көргөн жок. Хасан менен өздөрүнчө эле үйлөнүп алышканын бир билет. Көрсө, Хасан ал ойлогондой ишенимдеги жигит эмес экен. Хасандын Хайдарканда да үй бүлөсү бар экенин кийин билди. Акыры ай күнүнө жетип уулду болуп, атын Айтемир коюшту. Кийин Айдемини төрөгөндө Хасан дагы түрмөгө түшүп калды. Бир досу экөө уй уурдап келишип, союп өткөрүшүптүр. Уурулук деген көрсө, анын мурдатан үйрөнгөн кесиби экен. Анан 5 жылга кесилип кете берди. 5 жыл олтуруп чыгып эле эркиндикте 2 ай жүрбөй, кайрадан 5 жылга кесилди. Айжаркын кенедей 2 баласы менен калып, турмуштун оордугу жалгыз башына түшүп, аябай эле кыйынчылыкты тартты. Эт базарда шыйрак, баш сатып, эптеп өлбөстүн күнүн көрүп, оокат кылып жүрдү. Ата-энеси болсо уул келиндеринен чыгып жардам бере алышпады. Анын үстүнө Айжаркын Хасан менен жашаганын алар жактырышчу эмес. Ууру күйөөңдеп жек көрүп сүйлөшчү. Айжаркын ошондо да болбой, жаманда болсо балдарымдын атасы деп, түрмөгө оокат алып барып, жолугушууга да барып турчу. Баш шыйрак саткандын да азабын Айдеми менен Айтемир аябай эле тартты. Таңкы саат 5те барып, Ош базарынан жалдырап жүрүп сатып келишет. Кээде аларга артпай да калат. Дүңүнөн акчасы барлар сатып алып коюшат. Булардын жарыбаган акчасына эч ким соода кылгысы келбейт. Апасы да ушул экөөнү жиберип коет. Айрыкча этканадагы борго байланган букадай болгон Гүлай эженики өттү. Же турмушка чыгып, өзү балалуу боло электенби, же жеринен эле таш боор эжеби ушул 2 кишинин арстени кемсинткен. Эже, бизге 20 шыйрак сатып коюңузчу, деп жалдырай карайт Айтемир, уйкусу канбаган көздөрү менен Гүлайга. Кабы менен ал, деп акшыңдайт. Бекер эт жеп эсирген Гүлай. Сага састып уйдун шыйрагын бирден санап жүрөмбү? Эже, өзүбүз эле санап алабыз, деп жалдырайт Айдеми. Жок, дейт, акча санагандан башканы билбеген Гүлай. Мен оптом гана сатам. Сатып коюңузчу эже, деп жалдырашат экөө. Биз ушу шыйрак менен гана оокат кылабыз. Сиз сатпасаңыз ачка калабыз го, апабыз да урушат. Ох, экөөңөрдөн күйдүм, дейт Гүлай. Давай, анда эмесе менин могу капшалчаларымды жууп бергиле, анан сатам. Таңкы соокта Айдеми менен Айтемир сүйүнгөн бойдон эт чабылган шалчаларды этканадан арыраакта жайгашкан крандарга алып барышып, арыдан бери муздак сууга жууп келишчү. Суунун муздактыгына колдору тоңуп турушса да, Гүлайдан шыйрак сатып алгандан кийин үшүгөндөрүн сезбей калышчу. Экөө теңдеп бөлүшүп, шыйрактары менен маршруткага түшүшчү. Ал жерде да экөө жек көрүнчү шоферлорго. Себеби дайыма экөөндө зыл таштай оор 2 чаар сумка. Айдемиге бул сумкадагы шыйрактар шыйрак эле эмес, алтын сатып алып бараткандай кубанычтар туулоочу. Ушул шыйрактардан Айдеминин апасы акча таап батырге төлөйт. Ушу шыйрактарды сатышып кийим-кече, азык-түлүк алышат. Ушу шыйрактар апасын алаксытат. Кечке базарда баш шыйрак сатат. Башты бир бала даярдап ап келип берет. Андан аз эле калат. Ал эми шыйрактардын 4-өөнү 30 сомго алышып, ар бирин кайрадан 30 сомдон сатышат. А бирок бул шыйрактардын Гүлайдан алынып, кайра эт базарга түшкөнүнө чейин Айдеми менен Айтемир канча түйшүктү башынан кечиришет. Таңкы 5тен тартып уктабай баргандары, Гүлайга жалдарашып, муздак сууга күлөнгө шалчаларды жууп, тазалашкандары, илмиңдеп оор сумкаларды үйүнө ап келишкендери, андан кийин сууну сытып алышып, шыйрактарды салып жытыткандары,
чачалгандай ар бир шыйрактын жөнүн кырып тазалагандары, андан кийин гана таптаза кылып паяльникке куйгалагандары, кайрадан ысык сууга жууп тазалашып, кайрадан башка таза сумкаларга салышып, таксини оор көрүшүп, маршрутка менен апасына жеткиришкендери 2 жаш балага оңой эмес түйшүк болчу. Шыйрактары тынбай өтүп тургандыктан Айдеми менен Айтемир бул түйшүккө көнүп бүтүшкөндүктөн кабагым кашым дебей кудуңдап жүрүшүп бул жумушту аткарышчу. Антпесе акча келбеси аларга белгилүү. Бардыгы ойдогудай болмок беле, эгерде Хасан түрмөдөн чыгып келбегенде. Бара-бара оңолушуп, шыйрак саткандын арты менен тапкандарынан аз-аздан арттырышып, кадимкидей акча топтой башташкан. Максаттары там салуу үчүн жер сатып алуу эле. Айтемир кандай кылып 4 бөлмөлүү үй салат, сүрөтүн чийип да койгон. Акчасы али топтолуп бүтпөсө да, экөө гезит сатып алышып, жердин бааларынан үзгүлтүксүз кабардар болуп турушчу. Хасандын түрмөдөн чыгышы булардын үмүт тилектерин таш каптырды. Хасандын өзү аз келгенсип, түрмөдө олтурган достору көп келет. Күнүгө соода кылган акчаларын алып коет. Сүт ирдентет, арак жинтентет болуп, аракка оогун Хасан жинденип 2 күндүн биринде ичип алып, Айжаркынды себепсиз сабайт. Акырындап Айжаркынды да аракка көндүрө баштады. Ичпесе, акча бербесе, Хайдаркандагы аялына кетем деп коркутат. Хасандан ажырап калуудан корккон Айжаркын акырындап ичкиликке көнө баштады. Айдеми болсо, Хасанды кайра түрмөгө түшүп калса деп тилешү. Анын жогу жакшы болчу. Ал жокто эл катары оокаттары тынч, бир нугунда өтүп жатты эле. А Хасанга баары бирдей, балдарга, үй бүлөгө кайдыгер мамиле кылды. Буга бала болсо дагы жүрөктөрү зилдеп, атасына жек көрүү сезими пайда болуп баратты. Же Хасан аны билип койсо экен, балам экен, кызым экен деп ойлонуп да койчу эмес. Хасан Айтемир менен Айдемиге чоочун эле жат адамдай, мамилеси да атадай эмес. Заар сүйлөйт, тапканын тартып алат. Акыры көңүлү муздаган Айтемир үйдөн чыгып кетти. Ош базарында кол араба сүйлөйт. Ошол жерге түнөйт. Кээде келип Айдемиге, апасына акча таштап кетет. Айтемир бир келгенде Айдеми да кошо чыгып кетти. Себеби мындан ары бул үйдө калуу мүмкүн эмес эле. Апасынын дагы балдары менен деле иши болбой калды. Ичкиликке берилип калды окшойт. Базарга да чыкпай калганына көп болду. Базардын акчасынын баарын Хасан ичип жеп түгөттү. Түрмөчү достору кээде Айдемиге көз артышчу болду. Апасына бир нече жолу ыйлап арызданды. Айжаркын Хасанга кыңктай албасын түшүнгөндөн кийин Айтемирди ээрчип үйдөн биротоло чыгып кетти. Айтемир аны өзү түнөп жүрчү Фучиктеги дүлөйлөрдүн жатаканасына алып келди. Ал жерде шоулдаган кыргыз эженин колуна түштү. Сайра аттуу бул эже алгач жатакананы жууп тазалатып жүрдү. Мейманкана катары бүт Ош базарындагылар ушул жерге түнөшөт тура. Бул жерде Ош базарын тейлеген чөндөкчүлөр да, оорулар да, наркотик саткандар да, түнкү көпөлөк кыздар да жашайт экен. Чөйрө таасирин бербей койбойт го. Анын үстүнө 15-теги Айдеми үчүн акча табуу башкы милдет эле. Ансыз да канында ашынган оору Хасандын каны бар. Айдеми чөндөкчүлүктү илгиртпей эле эң жакшы өздөштүрдү. Айдемиге окшогон 2-3 кызга кадимкидей эле сабак өтүшүп, оорулукту тез эле үйрөтүп коюшту. Ал ошого да көндү. Көңүлүн бир нерсе өйүп, бул иштин туура эместигин билип, ага акылы жетип эле турат. Бирок ошону билип туруп жасайт. Антпеске аргасы жок. Айдеми ана токтотом, мына токтотом менен 18-ге чыкты. 2-3 жылда көп эле ирет Ош базарына келген күнөөсүз адамдардын чөнтөгүн тазалады. Баарын Сайра эжеси менен бөлүшүп турду. Сайра эжеси буларды коргоп турган Туран аттуу милиционер балага бөлүшөт. Хасан кайра түрмөгө түшкөндөн бери апасы эми биротоло ичип кетти. Тагдырдын таш боордугуна айла табуу адам баласынын колунан келе бербеген нерсе турбайбы? Анын үстүнө бул жарык жашоодо эрки бошураак адамды тагдыр дегениң ого бетер буйлалап алмайы аштан бышык экен го. Ага туруштук берип, жеңип кетүү темирдей эркти талап кылат. Айтемирди бирөөлөр Сахалинге алып кетти. Ал ошо менен жолун таба алар бекен, а дагы табышмак. Дагы жакшы, ал жакка баргандан кийин кез-кезде телефон чалып сүйлөшүп турат. Ошого каниет. Чөнтөкчүлүктүн деле азабы көп иш тура. Дайым эле жолуңда жашыл жарык күйүп турбайт экен да. Айрыкча жаңы иштеп жүргөндө кыйын болду. Ол 90, оорулуктан тажрыйба жок, кармалып калып далай ирет акча ээлеринен келтекчеп, 2 айлап түрмөгө олтуруп калган күндөрү болду. Туран менен Сайра эжесинин колу бошоп, куткарып алгычакты түрмөнүн тамагын ичип,
Ал жердегилердин кылык жоруктарын үйрөндү. Бара-бара милицияларга тааныш да болуп бүттү. Баягы турбайбы деп коюшат. Кээде уурдаган олжосунан бөлүшөт, бирок алардын арасынан да кара өзгөйлөрү бар эмеспи. Ошондой милициялардын кордогонун да башынан кечирди. Каш кирпиги төгүлгөн сулуу кызды эч ким жаш экен деп эртеңки келечегин ойлоп аяган жок. Бул куу турмуш мынча мерез, таш жүрөк адамдарга толуп баратат десең. Кесилип кетпеш үчүн ал байкуш милициялардын айтканын жасады. Натыйжада ашынган чөнтөкчү, тажрыйбалуу түнкү көпөлөк болуп чыга келди. Кир чөйрөнүн кир адамдары акча табыш үчүн Айдемини эмнеге гана колдонушкан жок. Биротоло колдон чыгарбаш үчүн акырындап наркотикке үйрөтүштү. Жерине чыдап көтөрүп жүргөн бул адамдар өздөрү күндө кирип чыгып жүргөн темир эшиктерден бетер темир жүрөккө айланып калышкандай. Убал сооп деген жолдо калгансып, эч нерседен коркушпайт тура. Айдемиге эми баары бир болуп калды. Куу турмуш анын башына кишен салып айдап алгандай сезилет. Гүлчүккө чөкпөйсүң, бирок булганасың дегендей, Айдеми баскан жолун булгап алды көрүнөт. Ошентип жүрүп наркотикке олтурар жылы эркек уулдуу болду. Атасы өзү курдуу чөнтөкчү бала болчу. Анысы да кийин түрмөгө түшүп чыга албай калды. Айдеми наркотикке берилип, бир жагынан жаш баласы менен болуп анча акча таппай калганда, сайрежеси Таня аттуу орус аялга сыртынан сатып жиберди. Өз башына өзү ээ болбой калгандан жаман нерсе жоктур. Таня дагы аны жөндөн жөн эле сатып алмак беле. Анын да аяй турган түрү жок. Баары келип акча табуу үчүн адамдар ар балейге барып калган сур замандын кылганы. Таня Айдемини Россияга алып келди. Айдеминин баласын өзүнөн айырбаганы жакшы болду. Канткени менен аялдын жүрөгү энелик сезимден кур эмес да. Аяд окшойт. Күн санап Айдеминин баласы чоңоюп жатты. Ичкен жегендери тың, өзүнө окшогон 5 кыз менен жашайт. Бирок бир жаман жери криминал чөйрөгө баш оту менен кирди. Баягы эле чөнтөкчүлүк, кошумча форточница деген ат конду. Ал жаратылышынан кичинекей, ийкемдүү болгондуктан эң кичинекей форточкадан да кирип кетип, кайра эшиктен чыгып кетчү. Ошентип жүрүп ал Таняны жакшы эле байытты. Шорун каткыр, ал мурда жөн гана наркотик тартса, эми ийнеге биротоло олтурду. Танядан алган айлыгы эми анын күнүмдүк гана дозасы болуп калды. Карманщица, форточница, түнкү көпөлөк, эми Айдеминин 3 кесиби бар. Көрсө Танянын кадимкидей эле ашканасы бар экен. Эл көзүнө ресторан иштеткен болот. Чындыгында эле рестораны иштейт. Болгондо да заңгырап, тим эле шаардын ортосунда жайгашкан. Бул чоң имарат Танянын өзүнө гана тагандык. Сатып алганына 3 жыл болуптур. Кошумча бөлмөлөрү көп, тартип темирдей катуу, атайын күзөтчүлөр турат. Дайындуу таксист, диспетчер олтурат. Чакыруу түшөр замат таксист кыздарды жеткирет, кайра алып келет. Түнкү көпөлөктөр 5 тең наркоман кыздар, 4 орус лотундагылар, 5-си Айдеми. Атасы Хасан өзбек болсо дагы Айдеми паспортун кыргыз деп жаздырып алган. Өзбекче бир ооз сөз билбесе, Хасандан бөлөк өзбекти көрбөсө, апам кыргыз болсо, эмнеге өзбек болом деп ойлогон, паспортун алып жатып. Өңү түсү болсо, өзбекче экенин айгинелеп турат. Өңдүү түстүү болбосо, балким бул чөйрөгө кабылбайт беле. Сайрага жакканы дагы, Таняга жакканы дагы ушу сулуулугу болду. Апапак жүзү, төгүлгөн карагат көзү бакырайып, тербесе дагы карлыгач канат болуп турган коюу кашы, кичинекей бою менен тең төгүлгөн кундуздай олоң чачы, 42 размер кийген али балтыркан денеси Айдеминин баасын көтөрүп, Таня кардарлардан жогорку бааны сурачу. Айдемиге кызыккандар көбүнчө Кавказ улутундагылар болор эле. Айдеми Танянын колунда иштеп жүрүп, Саша менен таанышты. Бул таанышуу эртеңки күндүн оор кайгысын тарттырарын ал байкуш кайдан билди. Анын тагдыры тоңгуюктуу жолго жетелеп баратканын туйган жок. Саша да наркоман, бирок үстүндө үйү бар. Аялы кызы Москвада турат. Саша сайынганын токтотпогондуктан, мындан 3 жыл мурда үй бүлөсү андан тажагандан Москвага биротоло көчүп кетишкен. Ал эми Сашага болсо бир бөлмө үйүн калтырышкан. Бул үй кызына деп атайын жакшы тилек менен сатылып алынган болчу. Чоң үйүн сатышып, Москвадан бир бөлмө үйдү үстүнө үстөк акча кошумчалап жатып араң алышты. Сашаны болсо мына бул бир бөлмө үйгө көчүрүп коюшту. Балыкчыны балыкчы алыстан тааныйт болуп, Саша менен Айдеми ушул наркотиктин айынан таанышып калышкан. Саша маңдайына ажалы келип турганын жүрөгү сезбей, кайра ага жан тарта түшкөнүнө не дейсиң? Кызуу экен.
Өзүнө кошуп Айдемиге дагы 2 доза ашыкча сатып берди. Акчасы көп убага тура. Жалгыз турарын айтып, кааласаң конокко кел деди, чын пейилинен. Каректери чагылышкандай боло түшүп, сөз менен айтып өткөс бир сезимди ичинен дем тартып, мурда көрүшүп жүргөн немелерден бетер кылчакташкан бойдон кандайдыр бир жан дүйнөнүн үнсүз чакырыгын туюшкандай кош айтышты. Айдеми Сашадан алган дареги менен эртеси эле конокко келди. Эмнегедир Саша көңүлүнө жагып калды. Эркин боло түшүп, аялдык кыялында азыраак назданып турган Айдемини Саша дагы жакынындай кабыл алды. Айдеми чындап эле мурдагыдан бир аз эркин болчу. Уулун бул убакта Таня жумасына бир алуучу балдар бакчасына орноштуруп койгон. Айдеминин эркин болушу Таняга да ыңгайлуу эмеспи, каалагандай пайдаланат. Бир бөлмөлүү үйдө баары бар экен. Сашанын аялы ага бардык шартын түзүп бериптир. Бир караганда наркомандын үйүнө окшобойт. Сок чыгарган аппараттан тартып, кир жуугуч машинеге чейин турат. Оокат ташыда кенен, муздаткычта жер жемиш, сыр, колбаса, айран, сүт көз тойгузат. Саша да жалгыздыктан жадаса керек. Анын үстүнө экөөнүн жылдыздары келгендей болуп калбадыбы? Эмнегедир делбиреген Саша Айдемини жакшы кабыл алды. Эшиктен аны күлүмсүрөп киргизип, ананда дароо таптаза ашканасына ээрчитип кирди. Стол жасап картошка кууруду. Дасторкондо экөө ого бетер жадырап сүйлөшүп олтурушту. Айдеми вино ичип, Саша өзү аз-аздан арак ичип олтурду. Музыка угушту, анан экөө тең сайынышты. Ал күнү Айдеми түнөп калды. Таң супасы терезеден салкын абаны жиберип, денени бир аз сергиткендей болот. Күндүн көзү кылайып көрүнүп, нурун ааламга чача баштаганда, ал нурлар Сашанын үйүнүн терезесине да түшүп, ойгонгон экөө ордуларынан туруп жуунушту. Бир аз чайга олтурганда кобурашып сүйлөшүп калышты. Саша иштейт экен, кесиби моторист, клиенттери көп окшойт өзүнүн айтканына караганда. Өздөрү келип алып кетишет, деди Саша. Үйлөрүнө барып, машинасынын моторлорун оңдоп берем. Ар ким аргандай төлөйт. Кыскасы, тапканым өзүмө жетет. Келип тур, деди ал Айдемиге. Аялым, кызым кеткенден кийин үйгө киргим келбейт. Жалгыздык жаман экен. Сайынбай кое албайм. Сайынганды таштасам аялым, кызым экөө кетпейт эле. Ушуну үйрөнүп алып таштай албай койдум. Кичинеден акча топтоп жатам. Дарылануу үчүн Москвага барбасам болбойт. Жайында жөнөйүм буюрса. Үй бүлө кымбат экен. Кызымды сагындым. Надяны дагы. Мен аны кыйнадым. Саша сүйлөп эле жатты. Айдеминин кулагына башка сөздөр кирген жок. Акча чогултуп жатам деген гана сөз аны шайтандай азгырып, бир шойкомду ишке чакырып жаткансып, оюнда ушул кепке алаксып турду. Адегенде Айдеми бул эмне деген купуя чакырык сезим экенине терең түшүнө алган жок. Бирок Сашага билдирбей турган жаман ою анын көздөрүндө ойноп турду. А Саша жаман ойду ойломок тургай, Айдемини жолдош кылып таап алганына кубанып, жалгыздыктан эми арылгандай жеңилдей түштү. Ушул күндөн тартып Айдеми менен Саша ынак болуп кетишти. Күндө жолугушуп турушат, буга өздөрү да көнүп алышкандай болду. Александр өтө ак көңүл, ишенчээк, бирешен, жоомарт адам экен. Тапканын ортого коюп, дасторкондон эч нерсе аяч эмес. Эми кээ бир түндөрү Айдеми Сашаныкында эч бир кенеп койбостон, өзүнүн үйүндөгүдөй эле сезип түнөп калчу болду. Таң атып кетти. Бир аздан кийин текшерүү болот. Марина туруп кийинип, полду жууй баштады. Эгерде Айдеминин соту болбогондо, бул да Маринага кошулмак. Камеранын тазалыгы үчүн малолеткалар жооп беришет, чоңдор уктап жатат. Түнү менен күзөткө туруу дагы малолеткалардын милдети. Кезек менен күзөткө турушат. Ар жердин түрмөсү ар башка, тартип бирдей. Кызылда күзөткө турганды чылгычы деп коюшат. Харлык чылгычы дегени да бар. Тувин тилинен которгондо жооптуу жылкычы деген маанини билдирет. Кечке тып-тынч жатышат да, кечкирди кыймыл башталат түрмөдө. Түнү менен почта, байланыш, саат 6-га чейин харлык чылгычыда уйку жок. Почтаны күтүп алып, ар бир катты ээлерине таратып берет. Кайра жоопторун чогултуп алып жөнөтөт. Почта жолу аргандай, речка менен кетет, самолет менен кетет, зеленый аркылуу кетет. Адамдан айлык ачып кутулбайт деген чын. Почтанын речка деген түрү кадимки эле санузел. Түнкү саат 12ден кийин бардык камерада туалетке бармай жок. Кайдан алышканын ким билсин. Узун ичке чыйратылган аркан ар бир камерада бар.
Мындай арканды көбүнчө токулган кийимдерден сөгүп жиберип жасашат. Ар бир катты посылкаларды суу болбосу үчүн целлофан баштыкчаларга кабаттап урушат да, өздөрү айткандай, аркан менен речка аркылуу кетиришет. Речка ар бир камерага жетип, андан ары жанаша корпуска самолет аркылуу кетет. Самолет уча турган атайын камералар даяр. Темир тордон сырт көрүнүп турат. Узундугу 10 метр келген аркан 3-чү этаждан жанаша корпуска учат. Учунда таңылган каттар посылкалар болот. Бир түндө 2 жолу учат. Зеленая дегени коридор аркылуу. Бул түрмөдөгүлөр менен байланышы бар күзөтчүлөр. Бир камерадан 2-чи камерага күзөтчү аркылуу кетет. Ушул эле почтачы менттер ырбачыт этишет. Речка аркылуу кеткен аргамчыны түрмөдөгүлөрдүн тили менен айтканда конду кыркышат. Самолетту орто жолдон тосуп алышат. Андан самолет жумалап учпай калат да 2 корпустун байланышы үзүлөт. Өжөрзектер кайрадан жип чогултуп аркан жасашат. Самолет башка камерадан уча турган болот. Менттер ырбачыт этип алгандарын спецчастка өткөрүшөт. Почта эле эмес, чакан посылкалар колго түшөт. Чакан посылкаларды түрмөдө тувинче кош деп коюшат. Которулганда чакан посылка дегенди билдирет. Кош аркылуу тамеки, тетрадь, ширеңке, туз, чай, сүрөт тартыш үчүн түрдүү стержендер, кээде наркотик кетет. Түрмө чоң, 1600 кишилик, кээде андан да көп. Почтаны ырбачыт эттирбөө үчүн баарын жасашат. Колго түшкөн почтаны күйүп кетти деп коюшат. Ошондо да күйүп кеткен каттарды, посылкаларды же болбосо түрмөнүн тили менен айтканда маябалар менен кошторду кимдики экенин так билсең болот. Харлык чылгычларда так тизме дайым даяр. Марина камеранын ичин таптаза кылып жууп чыкты. Идиш аяк койгон шкафты таптаза сүртүп, столду эртең мененки тамакка даярдады. Таңкы саат 6-да эртең мененки тамак берилет. Марина 17 гана жаштагы солкулдаган сонун курактагы кыз. Түрмөгө жаш түшкөнү бир караганда өкүнүштүү, бирок буда буйруктун иши болсо керек. Жаш болсо да Айдеминин акыбалын түшүнүп турду. Канткен менен көкүрөгү зирек кыз, адамды кандай абалда турганын түшүнүү дагы ар кимдин эле колунан келе бербейт. Экөөнө тиешелүү жумушту бүт өзү бүтүрдү. Бурчта парта тартылып турган парашаны желим колкапты кийип алып, мизилдете жууду. Кошуна камералар менен байланышты. Конду толтургула деген буйрукту өзү алып, коңшу камерага айтты. Параша аркылуу кеткен арканды тартып тыккан жыйнап, целлофанга кабаттап уруп, жаздыктын ичине бекитти. Коңшу камераларга кеткен кобурларды замаскалап бекитти. Текшерүүгө чейин баарын бүтүрүш керек. Кыздар туруп тамактана баштады. Марина эми шконканын 2-чи кабатына чыгып, терең уйкуга кетти. Кечке чейин уктамай, тергөө иши деги бүткөн, сотун күтүп жатат. Күндүз эч ким анын тынчын албайт. Кечки саат 7-ге чейин уктайт. Камерада Маринадан бөлөк малолеткалар да бар. Баары кезектешип чылгычы болушат. Ар ким өз кезегин жакшы билет. Бул жердеги тартип өтө катуу жана жооптуу. Кыздар туруп тамак ичип бүтүштү. 6 киши бата турганга ыңгайлаштырылып орнотулган темир столго улуураактары орун алышат. Андан кийин гана кичүүлөрү олтурду. Камерада улууну сыйлоо өтө күчтүү. Улуулар тамак ичип туруп кетишмейинче кичүүлөр столго басып барбайт. Камерадагылар ар улуттан. Басымдуулук кылгандары тувенкалар. Айдеми ордунан тура алган жок. Денеси жанчылып башын көтөрө албайт. Кыздар болбой жатып жаткан жеринен чай ичиришти. Тамак жүрөгүнө баса турган эмес. Адам көңүлү кирдегенде эч нерсени каалабай калат эмеспи? Айдеминин азыркы абалы да дал ушундай. Аалам кыйрап жатса да, баары бирдей соолуп турду. Бир стакан жылуу чайды ичип, кайра жыгылды. Жатып алып океандын түбүнө сүзгөн балыктан бетер, чексиз ойлордун тереңине түшүп кетти. Баарын көз алдынан сыдырып, жатып алып жумулган көздөрүнүн кычыгына өзүнөн өзү жаш келет. Сотко Айдеми тараптан эч ким келген жок. Келе турган кимиси бар эле. Айтемир менен байланыш үзүлгөн. Тескери жолго түшкөнү Айтемир жөнүндө кабары жок. Апасы ичип кеткени дайынын билбейт. Кур дегенде Таняны келеби деп ойлогон. Жок, келген жок. Ага баары бир да, иштеткен келе керек. Баласын түрмөгө түшөр замат тергөөчүлөр балдар үйүнө тапшырышыптыр. Баласы эсине келгенде жүрөгү зырптей түшүп ачынып алды. Наркоман болсо да, эне да. Энелик сезими сайынбаганда кадимкидей. Түрмөдө жатып, 6 ай ичинде аргандай арткан жиптерди чогултуп, баласына байпак, шапка токуган. Аларын бүт илгери үмүт менен жакшылыкты ойлоп, баштыкка салып соткала чыккан.
Таня келсе берем деп ойлогон, бирок Таня келген жок. Кайра көтөрүп келди камерага. Кайрадан элестете баштады өткөн турмушун. Айдеми келбей калган күндөрү Саша аны кадимкидей күтчү. Бузулган машиналардын моторлорун оңдоп коюп, тапкан акчаларын чөнтөгүнө салып үйүнө келчү. Өзү жалгыз сайынбай калган. Айдемини дозага жиберчү, өзү тамак жасап турчу. Айдемиге да Александр жакчу. Айрыкча марттыгы жакшы жигит эле. Кичинекей Тимурду эч качан унутчу эмес. Йогурт алып бер деп дайыма акча берчү. Наркомандар менен байланышы жок кайсы болчу. Ушундай жакшы адамдарда турмуштан адашып калат турбайбы? Айдеми болсо ыржасчу, бала күнүнөн ырга жакын эле. Акын болом деген тилегине жетпей калды, бирок кези келгенде жаза коюп, анысын бекитип алчу. Кээде жакшы маанайда боло калганда толкунданып кетип, Сашага ырларын окуп берчү. Үнү да назик, өзү да назик Айдеми Сашаны сыйкырлап алгандай болду. Муну экөөнүн жүрөгү тең сезип, бири-бирине жакшы түшүнчү. Бирок кайсы шайтан азгырып, Айдеминин жүрөгүнө кара көлөкө пайда болду, ким билет. Ушул кичинекей куурчактай сулуу кыз киши өлтүрөт деп ким ойлосун? Жан алгычы жанында жүргөнүн түшүнгөн жок Саша. Акчасынын бир бөлүгүн дарылануу үчүн бекитип, бир бөлүгүн Айдеми үчүн жумшап жүрдү. Айдеминин кийими оңолду, баласынын да кийими оңолду. Тамак аш сатып албайт. Саша баардыгын ап келип коет. Канчалык баардыгы жетишип турса, Айдемиге баардыгы аздык кылды. Адамды шайтан азгырганда акылынан адашып калат көрүнбөйбү? Айдеминин көңүлүнүн түпкөрүндөгү купуя жашырынып жаткан жаман ой жыландын башындай көтөрүлүп келе жаткансыды. Мурда күнүнө 2 гана сайынса, азыр 4 жолу сайынат. Күлүмүш болуп көрүнүп, Сашаны арбап алды да көкүрөгүндө бир ыңгайын келтирип, жакын арада боло турган иштерин пландаштырып жүрдү. Качан гана шарты келгенде көздөгөн максатын ишке ашырды. Оолун жумасына бир гана алчу бакчасына жеткирип коюп, Сашанын үйүнө келди. Иш аягына чыгып бараткан. Сашанын акчасы кай жерде жана канча экенин баардыгын билип алган. Дарылануу үчүн жыйналган 60 000 рубль көп көрүндү Айдемиге. Баардыгын алам деп ойлоду. Үйдөгү буюмдарын да сатам. Сатып акчасын кошомда наркотик сатып оокат кылам. Дозам бекер чыгып турат. Оокат ашыма жетет. Таняга ишенгенди токтотом. Өзүмдүн бизнесим болот. Сашанын өлгөнү билинбей калат. Ким ойлойт мени киши өлтүрөт деп. Болгону үйдүн ичиндегилерди кантип алып чыгат. Өзү жалгыз анта албайт го. Саша 3-чү кабатта жашайт. Шерик табыш керек. Бирок кимди? Ишеничтүү киши табылабы? Ушундай ойлор менен башы тумандаган Айдеми биротоло кара ойго бекиди да, аны иш жүзүнө ашырууга шашылды. Акыры шерик табуу кыйынга турган жок. Жолдон эле түнкү ууга чогуу барышчу Валентинаны жолуктурду. Валя да сайынат. Мурда соттолгон, азыр ачкадан кыйналып турган экен. Жакшынакай кийинген Айдемиге кызыга карады. Адамдын көркү чүпүрөк деп коюшат эмеспи? Айдеминин өңү түсүнө кийген жакшы кийими жарашып, тигинин көзүн арбады. Өзүнүн өтөлө жупуну үстү башынан тартына да түштү. Акыркы күндөрү дозага акча таппай арак ичип жүргөн. Сен иштеп жатасыңбы? Суроолуу карады Валя. Ооба, эмне, көрүнбөй турабы? Айдеми кытмыр күлдү. Көрүнүп турат. Жардам берсең боло, мага да. Кай жерде иштеп жатасың? Мен да иштесем болобу? Суроо үстүнө суроо жаадырды Валя. Айдеминин чырагына май тамгандай ичинен жымдай түштү. Менин шартыма макул болсоң, экөөбүзгө тең акча даяр, деп кылыктанды. Айдеми көздөрү жылтылдап. Анын жылмайганынын ары жагында кыңырыштын кылтагы турганын Валя бечара көп деле түшүнө берген жок. Ага иш табылса болду эле. Жан дилим менен даярмын, деп Валя жандана сүйлөдү. Кеттик анда, деп колдон алды Айдеми. Эки кыз шаракташып жолго түшүштү. Эч жакка бурулбастан гана Сашаныкын көздөй ээрчитип жөнөдү Айдеми. Жолдон арак, пиво, балык, консерва сатып алды. Булар келишсе Саша үйүндө экен. Оюнда жамандык жок, тескерисинче кубанычтуу тосуп алды. Шорун каткан бул жигит алдына ажал келип, жыландай жалаңдап турганын бир билип койгон жок. Акыркы күндөрү жашоого сүйүүсү күч алып, сайынганын азайтууну ойлоно баштаган. Кызы менен аялына барууну чечкен. Аларсыз күн жок тура. Дагы Айдеми билгизбей жүрдү. Мына эми акчасы да даяр. Бул башты айлантып,
Адамдык сапаттан айырган уу менен түбөлүккө коштошом деп ойлоп калган. Эмки жашоону адамча жашайым деп өзүнчө күңгүлдөдү. Аялы, кызы болуп чогуу жашаган күндөрүнө кусаланды. Үй бүлөсүнө болгон сүйүүсү Баңгизатты жеңип кетти. Эртелеп темир жол бекетинин кассасына барып, эртеңкиге Москвага билет алган. Атайын атасына барып коштошуп, жаңы эле келип олтурган. Атасы андан сүйүнүп, экөөлөп Москвага телефон чалышып, тигилер тосуп алыша турган болушкан. Терисине батпай сүйүнгөн атасы коштошуп кала берген. Көрсө, Саша уу эле эмес, бул жарык дүйнө менен да, атасы менен да биротоло коштошуп жаткан тура. Ата бала кайрылып көрүшкөн жок ошол боюнча. Кичинекей боюна арам ойду топтогон Айдеми Сашанын үйүнө күлө багып кирди. Дароо эле стол жасап жиберишти. Саша бапыраңдап эртең кетээрин, билет алганын айтты. Үлпөт арак менен башталып, сайынуу ага кошумча болду. Айдеми менен Валя ары бери стол жасашты, Сашаны узатуу үчүн. Айдеми кыпкызыл кылып картошка кооруду. Сашанын жакшы көргөн кызыл боршун жасады. Ала келген бир бөтөлкө арагын алып чыгышты. Саша 1 литрлик кооз бөтөлкөдөгү аракты алып чыкты. Дасторкондо үчөө жадырап чайнап көпкө олтурушту. Жакшы сөздөрдөн сүйлөштү, тост көтөрүштү. Бир топ убакыт өттү. Баары кызып калышты. Чынында баары эмес, өзгөчө Саша кызып калды. Валя да Айдеминин арам оюнан али кабары жок болгондуктан аянбай арак ичип жатып кызып калды. Адамдан айла качып кутулмак беле. Айдеминин ичинде бышып келе жаткан жаман ойлуу айласы миң түрлөнүп, өзүн мастай көрсөткүсү келип, күлкүдөн оозу жыйылбай жатты. Көкүрөгүндө мурдадан ошондой терс ой максатын бышырган Айдеми Сашага баса-баса аракты куюп жатты. Саша тез эле аракка алдырарын билчеледи. Кызып калганын көрүп, дагы да кошулуп ичпеш үчүн туруп ваннага кирип кетти. Анын үстүнө бир аз өзүнө келиш керек. Тигил экөөнү эми токтото албайсың. Түбүнө түшмөйүнчө экөө тең токтобойт. Пландарын ишке ашырыш үчүн соолош керек. Айдеми чечинип тушка түшө баштады. Атайын убакытты созуп узакка жоонду. Сашага Айдеми акча да карыз, бирок анысын Саша сураган деле жок. Керек убагында дайыма акча таап берчү Саша. Айдеми ваннадан чыкса түнкү саат 1:30 экен. Убакыт өзү ойлогондой эле ишти баштоого чеги жетип, тигил экөө тең өлөмас экен. Айдеми ваннада экенинде Саша магазинге барып, дагы арак алып келгенге үлгүрүптүр. Валя бутуна тура албай, тили булдурттайт. Айдеми столго келип олтуруп, картошкадан жеп, арактан куюп ичти. Темтеңдеген Саша Айдеминин алдына олтуруп эркелете баштады. «Тур», деди Айдеми. «Турбасамчы. Турбасаң мына». Айдеми Сашаны катуу итерип жиберди. Мындайды күтпөй бош олтурган Саша полго кулап түштү. Турам деп турууга акыбалы келбеди, өтө мас экенин түшүндү. Айдеминин көзүнөн чаары чыгып, денеси бир башкача заарга толуп чыккандай ачуулуу болуп калды. Ал чуркап чыгып эшиктерди бир сыйра текшерип келди. 2 эшиктен кулпталуу, бирок ачкыч жок. Саша ачкычты катып коюптур. Эшиктердин кулпталганын көргөн Айдеми шашпай ашканага кирди. Саша дагы деле полдо жатыптыр. Мастыгынан турганга акыбалы келбептир. Ошондо дагы Айдемини мурункудай көрүп, «Тургузуп койчу», деп күлө карады. «Азыр», деди Айдеми. Өзү болсо коридорго чыгып, Сашанын кроссовкасынын боолорун сууруп келди. Бул учурда Валя Сашаны тургузам деп оораланып жатыптыр. «Ары тур», деди Айдеми Валяга. Өзү болсо шашпай Сашанын колдорун таңа баштады. Тамашалап жатат деп ойлоду Саша. Экинчи боо менен буттарын чымырата бекем таңды Айдеми. Колу буту таңылган Саша уйкуга алдырып баратты. Мени тийишпесин деп таңып койдуго деп ойлоду, көзү уйкуга илинип бара жатып. Мейли, соолугайынчы, булар баары бир мен соолукмайын кете алышпайт. Ачкычты бекитип койбодумбу? Болгону эртең жолго чыга албай калдым. Оюнун аягына жетпей уйкуга кетти. Бул учурда Айдеми залдагы шфанерди оодарып тентип жаткан. 6 таңгак бинттен бөлөк эчтеке таба алган жок. Сашанын кайыш курун коша алып кухняга келди. Валя темтеңдеп столду жыйыштырып жатыптыр. Саша болсо коңурук тартып жалкасынан полдо сулап жатат. Кайышкур менен бутун таңып, бинтти чубап, колдорун дагы бир ирет таңды. Андан кийин серванттан тарып бир топ кафелин димедрол таап чыкты. Димедролду эритип өзүнө сайды да, кафелинди эритип Сашанын оозу мурдуна куя баштады.
Сашанын оозунан көбүк чыга баштады. «Эмне кылып жатасың?» деди. Көздөр алайган Валя соолуга түшүп. «Ишиң болбосун. Эмнеге келдиң эле?» «Полотенцаны алып келип бер мага». Көргөн көзүнө ишенбегендей мастыгы тарай түшкөн Валя ваннадан ичке узун полотенцени алып келди. Оюнда Сашанын оозу мурдун тазалайт го деп ойлогон Валя. Аны чыйрата бурады Айдеми. Анан Сашанын башынан көтөрүп, полотенцени мойнунан астына өткөрүп, бекем уроду. Орулгон жеринен бир учун илмек кылып өткөрүп, бир учун буту менен бекем басып, бир жак учун колу менен болгон күчү менен чирени тарта баштады. Сашанын тили булайып чыгып, эриндери көкмөк болуп кетти. «Бул эмне кылганың? Жинди болдуңбу?» кыйкырып жиберди Валя. «Кыйкырба. Андан көрө тыңшачы, дем чыгабы?» «Дем чыкпайт», деди эңкейип тыңшаган Валя. «Карачы, Айдеми, биз эмне кылдык? Сашаны өлтүрүп койдук го». Валя чебеленип кетти. «Эч нерсе эмес», деди Айдеми. Валя чыдай албай залга жүгүрүп кирип кетти. Артынан Айдеми кирди. Швайерди бүт аңтарып кайыш кара сумканын ичинен таңгак акча таап чыкты. 500-дүктөр, миңдиктер экен. 68 000 рубль экен. Айдеми санап чыкты. Акчанын бир бөлүгүн Валяга сунду Айдеми, бирок Валя алган жок. Кантсе да ал туура эмес иш кылып жатышканына өкүнгөнсүп турду. «Мен албайм акчасын. Бекер өлтүрдүк Айдеми», деди Валя. Экөөлөп ачкычты издей башташты. Таба албай коюшту ачкычты. Таң атып кетти. Эми эшикке чыгууга болбойт. Ичкен немелер теңселип, анын үстүнө эмне кылаарын билишпей олтуруп калышты. Эртең менен элдин баары эшиктен кирип чыгып жүрүшүп, буларды көрөт да, ошон үчүн экөө залда уйкуга кетишти. Саша болсо баягыдай эле полдо жатты. Мойнундагы полотенцени алып да коюшкан жок. Кечке укташты Айдеми менен Валя. Экөө уйкудан турганда кечки саат 8 экен. Сашаны айланып өтүшүп, газга картошка куурушту. Валя чыдай албай уктоочу бөлмөдөн бир жууркан көтөрүп келип, Сашаны чүмкөй жаап койду. Экөө унчукпай тамактанышты. Сашанын жанына олтуруп, аны өлтүрүп алып, кайра Айдеми эмнегедир көпкө чейин ыйлады. Кайрадан ачкычты издешти. Үйдү бүт тинтишти. Уктоочу бөлмөдөн табышты ачкычты. Саша жаздыгынын алдына бастырып койгон экен. Түн киришин көтүп жатты экөө. Ага чейин Айдеми кандайдыр 2 чоң сумка таап чыкты. Бирөөнү ачып, Sony телевизорун, видеомагнитофонун салды. Бирөөнү жаңы шейшептерди. Сашанын жаңы кийимдерин, кыскасы, үйдөгү жылтыр жаңы көзгө урунарлык буюмдардын бардыгын чогултуп салды. Түнкү саат 11-де Валя чыгып такси айдатып келди. 2 сумканы эптеп көтөрүп чыгышып таксиге салышты. Үйдү кулптап, ачкычты огородко ыргытып жиберишти. Валянын түнөй турган жери жок болсо дагы Айдеминикине барган жок, акча да алган жок. Ал эмнегедир жүрөгү ооругансып калган. Гөнгөн вокзалына кетти. Айдеми табылгасы менен жатаканасына келди. Акчасын олду-солду жумшап, кененирээк доза алып оңуп калды. Саша эмне болду деп кызыгып да койгон жок. Үстү-үстүнө сайынып, уулу менен да иши болбой, эки дүйнөнүн ортосунда калкып, эс-мас абалында өзүнчө жүрдү. Арадан 15 күн өттү. Ушул кичинекей мектеп окуучусуна окшогон кыздан эч ким шыйга алган жок. Оперативниктер тизмени эркектерден баштады. Тизмедеги наркоман досторуна келгенде биринчи болуп тизмеде Айдеми турду. Сашанын атасы, кошуналары Айдемини сүрөттөп беришти. Ушул кыз көп келчү дешти. Айдеми болсо бүгүн болбосо эртең кармап кетет деп камдуу жүрдү. Качып кетейин десе уулун таштагысы келбейт. Анын үстүнө паспорту деле Таняда да. Мүмкүн билинбей калаар деп ойлоду. Таняга айтпаса да ал шекип сурады эле, көңүлдөшүмдөн уурдап алдым акчаны деп койду. Саша өлгөн күндүн эртеси атасы телефон чалды. Сашанын кеткенин кетпегенин билейин деген. Жаман көзү тынбай тартып, өзүнөн өзү жүрөгү сыздайт. Түнү менен оолу түшүнө кирип чыкты. Атанын жүрөгү бир жамандык болгонун сезип чочулап турду. Телефонду эч ким алган жок. Ал күнү эптеп кеч кирди. Түнү менен дагы уктай албай чыкты атасы. Түшүндө дагы оолу сазга сорулуп башы гана көрүнүп турат. Атасы куткаруу үчүн саз экенине карабай оолун көздөй чуркайт. Жеткичекти оолун саз соруп кетип таппай калды. Жер сабап өкүргөн ата чочуп ойгонду. Таң атаары менен оолунун үйүнө келди. Коңгуроосун шыңгыратса эч ким ачпады, бирок свет күйүп турат. Үйдүн ичинен кандайдыр жагымсыз жыт келет. Кошунасынын эшигин тыкылдатты абышка. 3 күндөн бери Сашанын свети өчпөйт деди кошунасы.
өзү да көрүнбөйт. Үйүнөн бир жагымсыз жыт келет. Бүгүн айрыкча күчөп калыптыр. Бүгүн сизге милицияга чалалы деп жатканбыз, деди кошунасы. Абышканын жүрөгү оозуна тыгылып, бир жамандыкты сезгендей денеси калчылдап кетти. Кошунасы Абышкага суу жуткуруп, милицияга телефон чалды. 15 мүнөттө милиция жетип келди. Эшикти бузуп киришти. Запас ачкычты алууну Абышка унутуптур. Эшикти ачышканда эле жагымсыз жыт каптап кетти. Милициялар илгиртпей түшүндү. Абышка босогону зорго аттап, буту баспай босогодо туруп калды. Милиционер одеялды сыйрыганда 31 жаштагы Саша адам кебетесинен кетип, тилин тиштеген боюнча суналып жаткан. Чал бакырып, уулунун үстүнө кулап түштү. Жытка адам чыдап болбойт. Айнектер бүт ачылды. Чалды тургузушуп, залга киргизишти. Оперативниктер өз иштерин жүргүзө башташты. Чал бир эсине келип, бир эсине келбей залда боздоп олтурду. Кошуналар бүт келишти. Наркоман болсо да Сашанын эч кимге жамандыгы жок болчу. Кошуналарынан жардамын аячу эмес. Бул тегеректегилердин көбү Сашага акча карыз эле. Дайыма кабагым кашым дебей, кошуналарынын машиналарын өз убагында ремонттоп берер эле. Акчасы барбы жокпу жасай берчү. Берерсиң, кошунабыз го, деп күлүп койчу. Чындыгында Саша бул жолго өз эрки менен түшкөн эмес. Бул тарыхты бардыгы билишчү. Мектепти бүтүрүп жатып Саша катуу аварияга учураган. Жолдош баласы каза таап, Саша башынан катуу жаракат алып, ооруканада жарым жыл жатып жакшы болгон. Башы ооруганына чыдай албай наркотикалык дарыларды алып жүрдү. Акырындап сайынганга өттү. Сайынганда деле тиги наркомандардай болуп, кууп сайынчу эмес, көбүнчө спирт ичимдигине дос эле. Пиво анын жашоосу болчу. Ошентсе да ишин так аткарып, иш убагында ишчү эмес. Эми бардыгын жыйыштырып, түз жолго бурулганда ментип, ийнелеш досторунун колунан мерт болуп олтурат. Милиция өзүнүн ишин кылып бүттү. Туугандары, кошуналары бүт келди. Аялына чалышты. Ал да келип калам деди. Сашаны акыркы сапарга даярдай башташты. Өлүк бузулуп болбой калган. Ичи көп, жыттанып кеткен. Ошентсе да атайын кызматкерлерди чакырып, Сашаны жуудуруп, кийинтип табытка жаткызышты. Эртеси эртең менен аялы, кызы экөө тең келип калды. Саат 11-лерде Сашаны акыркы сапарга узатып чыгышты. Чал ыйлаганга да ал келбей мөгдөп турду. Аялым ырас өлгөн экен, деди. Былтыр өлгөн кемпирин эстеп. Бул кайгыны ал көтөрө албайт эле. Ким деген ой турду көңүлүндө. Бирөөгө жамандыгы жок уулумду ким өлтүрдү? Кайсы каргышты игир? Милициялардын айтуусунда өзүнүн жолдоштору чогуу ичишкен, чогуу сайынышкан. Экспертиза далилдеп турат. Милициялардын тынбаган аракетинин натыйжасында 18 күн дегенде кылмышкер табылды. Уулун өлтүргөн адам чыканактай гана кыргыз кызы экенин билгенде, Абышка өзүнө келе албай көпкө олтурду. Мал аласы сыртында, киши аласы ичинде деген ошол турбайбы? Муну укканда баары таң калышты. Ушул мөлтүрөгөн чүрөктөй сулуу кыздын колдору кантип барды экен адам өлтүргөнгө? Түбүң түшкөн дүнүйө ай, азгантай акчага көзү бозоргон Айдеминин жүрөгүн таш кылганда ушул дүнүйөбү? Айдеминин сулуулугу Тува Республикасынын борбору болгон Кызыл шаарындагы 1600 адам жайгашкан түрмөнү дүңгүрөтө баштады. Түрмөдөгү иштеген прапорщиктер, түрмө башчылары бул кыргыз сулуусунун киши өлтүргөнүнө ишенишсе да, ишене алышпай, сулуулуктун кулу болуп беришти. Себепсиз Айдемини кабинеттерине чакыртышып, сулууну бир көрүүнү кумар кылышты. Анын үстүнө түрмөгө түшкөнү наркотик сайынбай, ломкасы эчеге өтүп, адамдык жашоону башынан өткөрө баштаганы, түрмөнүн азабы жанына батып турса да, жаштыгы баралына келип, чырайына чыгып турган сулуулугу жупуну кийимдин ичиндеги Айдемини ай көрсөтүп турду. Күн көрбөй ансызда апапак айжамалы ого бетер апапак болуп, бото көздөрү төгүлүп кетчүдөй жалжылдап, узун чачы жерге жете сеңселип турган кичинекей бойлуу бул сулуу түрмөдөгү эркектердин көңүл борборунда болду. Айдемиге бардыгы ашык боло баштады. Канчалык аракет кылышканы менен бирөөсү да Айдемиге батын алышкан жок. Наркотиксиз жашоо көзүн чайыттай ачып, өткөн күндөрүнүн азабын жеп, ошол күндөрдү эстөөдөн бир заар канса, алдыдагы күндөр экеси заар кантып, уулунан кабар ала албаганы жанына батып, болгон каргышын бир келип койбогон Таняга айтып, эсине апасынын тагдыры, жалгыз күйөөрү Айтемирди унутканы жанына жай бербеди. Же адвокаты жок. Алдыдагы жашоо моонтуп,
түрмөнүн күндөрү күтүп турса да, Айдеми бара-бара өзүнө келип чыйрала баштады. Сулуулугуна суктанган эркектерди эми колдонууну чечти. Түрмөнүн узун түндөрү кирпик какпай, кандай болбосун жарыктыктан, эркиндиктен айрыган жердин алдындагы жашоо сыяктуу сезилген ушул оор дүйнөдөн чыгып кетүүнүн айла амалын издештире баштады. Колунан келишинче аракет кылып, зонага барбай калууну чечти. Мүмкүн максаты ишке ашып калар. Бир келсе, бул иш тиги ичи челектей болгон Арлан начальниктин колунан келет. Ал өгүнү шылтоосуз чакыртып, анымыны сүйлөп кабинетинде 1 саатча кармады. Мисирейген Айдемиге батына албай, акыры кааласаң зонага барбай, түрмөнүн хос обслугасына калбайсыңбы деп сунуш айткан. Айдеми ак да көк да деген эмес. Атасындай болгон бул Тувин улутундагы Арландын колунан көп ишкелерин түрмөдөгүлөрдөн албетте уккан. Камерага келсе Максуда ыйлап олтурат. Айдемини көрүп ого бетер шолуктоп ыйлады. Айдеми унчуккан жок. Болду болбоду тиги жырткыч нерви бузук сайлык бир нерсе кылган го. Булардын көзүнчө бирдеме деп сураш кыйын. Жырткыч сайлык буга да атырылат. Өгүнү ансыз деле чашташа кетип, Айдеми таяк жеп калган. Күзөттөгүлөр карап туруп унчугушкан жок. Ананыраак өзүбүздүн тилибизде акырын сурап алам деп ойлоду Айдеми. Кийин сураса сайлык Максуданын көйнөгүн тартып алыптыр. Бербейм деген Максуданы чаап жиберген тура. Ушулардан келтек жегенче өлүп калсам дурус болот беле дейт Максуда. Жок Максуда, деди Айдеми. Биз өлбөйбүз. Түрмөдө да булардай болуп чирибейбиз. Буйруса, экөөбүз тең эркиндикке кетебиз. Чыдоо гана керек. Кантип, деди көз алайган Максуда. Бизди кесип коюшпады. Кантип кутулмак элек. Ушинтип эле жакшылыктан үмүт үзбөйлүчү. Жакшы күндөр бизди күтүп турат. Бошорубузга мен ишенем. Оозуңузга май эжеке. Максуда азыр бошонуп кетчүдөй сүйүндү. Айдемиге кудайындай ишенип, алыс жерде жердештеп, кыргыз кызын туу тутунган Максуда өзбек кызы болсо да, Айдеминин энесиндей көрүп ичелжиреп турду. Айдеми сыртка чыккан сайын тамак аш алып келет. Сулуулугу менен өзү эле эмес, Максуданы да эч нерседен коркулбай бакты. Көп өтпөй Айдеми Арланга сүйлөшүп, сайлыкты башка камерага которуп жиберди. Көзүнөн заары чыккан, чифир ичпей тура албаган, кыздарды оюндагыдай ийлеген жырткыч сайлыктан кутулушуп, 82 камерадагылар жыргап эле калышты. Айрыкча малолеткалар. София менен Маринанын кубанычы Максуданын кубанычынан кем калган жок. Убакыт адамды өзгөртпөй койбойт. Адамдын сырт келбетин, жашын, баскан турганын эле эмес, ой кыялын, келечек максатын да өзгөртөт тура. Айдемини бул түрмө күндөрү абдан эле өзгөрүүгө дуушар кылды. Бардыгын акыл менен калчап, шашпай талдап ой жүгүртө баштады. Сашанын өлүмү жакшы сабак болуп берди. Түрмөдөгү кыргыздарды иликтей баштады. Зонада кандай кыргыз кыздары бар, алардын тизмесин алууга да жетишти. Тынбай байланышкан изденүүнүн негизинде өзүнө эң жакшы коргонуч тапты. Ал коргой турган жигит улуту түркмөн, ташкенттик Аваз болуп чыкты. Аваз ушул эле Кызылдын түрмөсүндө акыркы күндөрүн өтүп жатыптыр. Дагы 1,5 айдан кийин боштондукка кетет экен. 16 жылга кесилип, бирок эмнегедир мөөнөтүнөн мурда бошонуп баратыптыр. Буга чейин 6 жыл олтуруптур. Экинчи соттолуш экен. Түрмөнүн авторитети болгон бул Аваз түрмөдө деген эле аты болуп боштондукка чыкпаганы болбосо, жашоосу абдан жакшы экен. Өзүнчө күнгө бет камерада жалгыз жашайт. Каалаган камерага кайтаруу менен конокко барат. Конок кабыл алат. Бардык тамак аштын түрү кенен, керек болсо аракка чейин киргизип берет экен. Кыскасы, Аваз үчүн түрмөдө бардыгы белен, дайыма жашыл күйүп турат. Аваз Айдемини медпунктка деп чакыртып ошол жерден таанышты. Жашы 35-тердеги сулуу чалыш адам экен. Жердешпиз деп жылуу мамиле кылды Айдемиге. Анча-мынча сөздөрдү өзбекче сүйлөп түшүндүрүп жатты. Орусча сүйлөшкүлө деген күзөтчүнү угуп да койгон жок. Зерикпегиле, Максуда экөөңөр. Телевизор алып барып берем, деди Аваз. Жакшы болот эле, деди муңайган Айдеми. Менден да Максуда жаман сабыркап чүнчүп кетти. Биз жердештер бири-бирибизди колдобосок болбойт. Бирөөнүн жериндебиз. Эл жерден алыспыз да. Кайгырбаш керек негизгиси. Мен чыгайын, жардам берем. Калганын кат аркылуу сүйлөшөбүз, деген Аваз чоң баштыкты Айдемиге карматты. Максуда экөөңөргө, деди күлүмсүрөп. Аз да болсо көптөй көрүп алып койгула.
Рахмат, деди сүйүнгөн Айдеми. Бул Айдеминин 6 айдын ичиндеги биринчи жолку передача алышы эле. Камерага келип Максуда экөө ача баштады. Жанындагы кыздарга болгонун болгондой айтты. Баштыкта баары бар экен: шампунь, самын, сигарет, чай, конфет, тиш жуугуч, баары экиден. Дагы толгон токой тамагаш. Айдеми ал күнү Максуда экөө тең учуп жүрдү. Айдеминин кулагына мен чыгайын, жардам берем деген сөз жаңырып турду. Караңгы жайдан шоола көрүнүп, жарыктыкка жол ачылгандай болду. Ал эми кечинде Аваздан Малява келди. Ал түнү уктабастан экөө бири-бирине кат жазышып чыгышты. Үчүнчү күнү болсо Аваздан дагы передача келди. Бул жолу жалаң тамагаш жана кичинекей телевизор. Айдеминин арты менен 82-нчи камерадагылар бардыгы телевизор көрүп, түрмөнүн тамагын ичпей калышты. Мурункудай болбой, сайлык кеткени ынтымактууда болуп, Айдеми менен Максуданын баркы көтөрүлө баштады. Жөнөкөй жазылган каттар бара-бара сүйүү каттарына айлана баштады. Айдеми менен Аваз бул бир айдын ичинде 2 жолу жолугушту. Жолуккан учурда Аваз өзбек тилинде өзү бошоору менен Айдемини чыгарып алаарын айтты. Бир жаман жери Аваз бул шаарда турганга болбойт. Чыгары менен 6 сааттын ичинде Кызылдан чыгып кетиши керек экен. Ошончолук коркунучтуу кылмышкер тура. Аваз эркиндикке кетээрге жакындаган сайын Айдеми тынчсыздана баштады. Чын эле чыгарып кетет болду экен. Азырынча Аваздын сүйлөшүүсү менен түрмөдөгү тигүү цехинде тигүүчү болуп иштеп жатат. Аваздын сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында Максуда экөөнө сырттан бир нече жолу тамагаш, керектүү кийим-кечек киргизилди. Эң негизгиси Айдеми оолунун Кызылдагы балдар үйүнө орношконун билди. Аваз менен мамиледе экенин билген башка эркек аттуулар эми Айдеминин тынчын албай калышты. Баягыдай себепсиз чакыруулар да болбой калды. Көп өтпөй Айдеминин турмуш жолу чагылдырылган арызы эмне себептен Сашаны өлтүргөндүгү таптакыр бурмаланып жазылып, республикалык жогорку сотко кетти. Булардын бардыгын Аваздын эркиндиктеги дос тамырлаштары бүтүрүп жатты. Ал эми Аваздын эркиндикке кетээрине 15 гана күн калды. Түрмөдө кайрадан кеч. Мына кечки текшерүү бүттү. Кечки саат 8ден өтүп, түрмөдө жашоо башталды. Шконкада уктап жаткандар бүт турду. Үчөө чифир ичкен олтурушту. Үчөө босого жакка олтуруп алып, кошторду желимдеп жатышты. Бүгүн кош деп аталган бандеролдор алыскы Большак корпусуна кетмек. Самолеттон кечикпөө керек. Тамекелер, чифир үчүн чайлар, конфеттер газетага тыккан оролуп, адрестери так жазылды. Андан кийин целлофан баштыкчаларга кабатталып оролду. Тунук целлофандардан адрестери так көрүнүп турат. Чылгычы кыз бүгүн София, Маринада туруп кошулдага. Алгач кошторду жөнөтүшүп, анан маляваларды жөнөтүштү. Бүгүн 82-нчи камерадан 12 малява кетти. Ар түрдүү адрестерге, кээ бири ушул эле корпустагы камераларга, кээ бири Большакка. Бул корпустагы камералардан бүгүн түн эле жууп келет. Жакынкы камералар бир нече жолу каталышышат. Ал эми Большактан эртең гана жууп келет. Себеби бүгүн ал жакка учкан самолет эртең түнү гана кайра бул жакка учат. Большак чоң корпус. Баарына каттар жетип, кайра чогулганча ушунча убакыт өтөт. Самолет учкан жерде малявалар бүт тизмеленет. Атайын чылгычы, атайын калың дептери менен олтурат. Кандай кош кай жакка, кимден кетти, баары өтө тыккандык менен тизмеге алынат. Мунун баарын түрмөнүн авторитеттери тейлеп турушат. Бир малява, бир кош чогулсо же ачылып калса, чылгычылар башы менен жооп берет. 82-нчи камера жайгашкан бул корпусту Остров Любви деп коюшат. Бул корпуста аялдар камералары көп. Анын үстүнө ушул корпуста таанышышып үйлөнгөндөр арбын. Зонага узатышып, кийин кайра күтүп алышып, бактылуу болушкандар да жок эмес. Бул корпусту ошон үчүн ушинтип атап коюшат. Эгер смена тынч болуп жакшы күзөтчүлөр туруп калса, камерадагылар телефонго чыгышат. Бүгүн 82-нчи камерада тынчтык жок. Чылгычылар жетишпей почта үстүнө почта келип жатты. Почта речка аркылуу да, зеленый аркылуу да келип жатат. Бирок бүгүнкү смена тынчыраак экенин ушундан билсе болот. Телефонго чыга башташты. 8282 82 деп эч ким чакырбайт. Темир каалгага кулаган түшөгөн чылгычы кыз Марина жооп бере баштады. 16-нчы камерадан Маликага 7 жыл тегеректелди. Түшүнүктүү маалымат үйдө. Демек, 16-нчы камерадагы Маликанын бүгүн соту болуп 7 жылга кесилген экен. Кесилди деп айтышпайт, тегеректешти.
маанилүү болгон прогон болгондо гана телефонго чыгышат. Телефон коридор аркылуу гана кетет. Продоль деп коюшат. Прогон на продоль өтө коркунучтуу. Күзөтчүлөр рапорт жазышса, карцер күтүп турушат. Маанилүү кабар болсо, карцерге карабай прогонду жөнөтүү милдети. Камерадагылар маляваларды окушуп, жооп жазышып жатат. Кээ бирөөлөр сүйүү жөнүндө жазышса, кээ бирөөлөрү подельниктери менен изилдөөнүн жүрүшү жөнүндө сүйлөшүшөт. Кээ бир аялдар түрмөдөгү малолеткаларды колдошуп, эне бала болгону бар. Алар каталышышат. Эже сиңди, ага карындаш, айылдаштар, жердештер да кездешет. Кыйынчылыкта жакын болушуп, бири-биринен жардамын аяшпай, колунан келген билектерин бири-бирине жөнөтмөй, биринен бири кат күтүп, кат жазып, таңдын атканын билбей калышат. Күндүзү кечке уктамай, ал эми жөнөтүлгөн белектерде эмне гана жок. Түстүү стержендер менен ак чөпүрөккө тартылган сүрөттөр, ар түрдүү сувенирлер, токулган байпактар, тор току үчүн сыясы түгөнгөн стержендер, жыгаштын сыныктарынан кылдач жасалган тор току үчүн шиштер. Кыздар, аялдар көбүнчө тор токушат. Эркектер болсо ар кандай чеканкаларды, сувенирлерди жасоо менен сүрөт тартып күн кечиришет. Кыскасы, чебердин баары ушул жерде. Күнүгө 1 сааттан таза абага чыгышат. Күзөтчүнүн иттеринин кайтаруусу менен туш тарабынан тор, үстүндө да тор каптап турат. Күзөтчү ити менен үстүндө да турат. Түн бир окум болсо да жатууга эч ким камынган жок. Баарында ручка кагаз. Акыркы поштага да үлгүрүш керек. Бүгүн кыздардын көбү белек алышты. Ак кездемеге тартылган түстүү сүрөттөрдү бири-бирине көрсөтүп мактанып жатышты. Кээ бирине конфет, кээ бирине кара чай, кээ бирине дары, кээ бирине тамеки келди. Баары ортого салып бөлүшүштү. Айрыкча маляваларга көңүл бөлүшөт. Ушул кичинекей кагаздарда адамдын жүрөгүн жылыткан, үмүтүн шоолалантып тутандырган жылуу сөздөр келет. Түрмөдөгүлөр бирин-бири өтө сүйлөшат. Таарынтып албайын деп, ким кимге болсо да зиректик менен мамиле жасашат. Баары бир туугандай болгонго көнгөн, акыркы нерсесин тең бөлүшүшөт. Бекеринен апшак деп айтышпайт. Бири-бирине көңүл айтып, моралдык жактан дагы колдоп турушат. Убакыт тез өтөөрүн далилдешет. Ар бирин жаркыраган күн күтүп турганын эскеришет. Түрмөдө эрки боштор да жок эмес. Тамырын кыркып, темир жутуп, асынып алгандар да учурайт. Тартип күчтүү, тез эле үйрөтүп коюшат. Кээ бирөө сырттан эле даяр келишет. Түрмөдө кандай болтурсаң, зонага барып түшкөндө да ушул ордуңду ээлейсиң. Албетте, зона түрмөдөгүдөй эмес. Бир топ каардуу, бир топ оор. Биринчи бараткандар аз, көбүнчө 3-чү, 4-чү, 5-чи рет соттолгондор. Режимдер да ар түрдүү. Общий, строгий, усиленный, особый, поселение деп бир нече режимге бөлүнөт. Статияга жараша режимге туш келесиң. Маляваларга жооп жазып бүтүшүп, кыздар жатууга камырушту. Суу өтпөгөн баштыкчаларга тыкан оролуп бекитилген маляваларды дагы чоң суу өтпөгөн баштыкчага бекемдеп таңып туруп, Актаргай аркылуу жөнөтүүгө камырушту. Актаргай почтасы темир тор айнеги аркылуу 2-чи этажга түшөт. Ал жерден 1-чи этажга речка аркылуу кетет. Бардык почта 8-чи камерага жетет. 8-чи камера байланыш түйүнү. Бул жерде почтаны контролдоп өзбек улутундагы киши олтурат. Кыбыр эткен байланыштын баары бул жерден өтө тактык менен каттоого алынат да, андан нары даректери боюнча кетет. Бир малява же бир кош жоголсо, Валижан башы менен жооп берет. Кайсы камерадан кайсы камерага кош кетет, малява кетет. Бардыгы атайын ачылган журналга каттоого түшмөйүнчө эч жака жөнөтүлбөйт. Чылгычы кыз Марина бийик темир тор айнекке тырмышып чыкты да, конь аталган почта таңылган арканды 75-чи камерага түшүрө баштады. 75-чи камераны Кокойола деп коюшат. Тувен тилинен кыргызчага которгондо карышкырлар деген маанини билдирет. Темир торго жабышкан Марина белги бере баштады. Кокойола, Кокойола. Бул учурда София эшикке жабышып, коридорду тыңшап турат. Марина колго түшпөш керек. Камераны көздөй добуш угулса эле София Сидор деп кыйкырат. Сидор дежурный деген маанини билдирет. Бул кыйкырыкты угаары менен ким болсо да кыймылды токтотот. Бул эскертүү сак бол деген сигнал. Муну түрмөдөгүлөрдүн бардыгы жакшы билишет. Кокойолалар көп күттүрүшкөн жок. Тез эле 8-2 Кокойола угуп жатат деген үн угула баштады. Конь кетти, тосуп алгыла, деди Марина. Кокойолалар конду тосуп алышып, кайра кое беришти. 8-2 конь кайра кетти деген жоопту угаар менен Марина арканды тез тартып алды.
Конь бош келген жок, дагы малявалар. Жазыктарынын алдына коюп чыкты, малявалардын баарын чылгынчы кыз. Убакыт таңга жакындай баштады. Кайрадан камеранын ичин таптаза кылып жууп, тазалап чыгышты. Столду ырасташып, эртең мененки тамакты кабыл алганга даярдап турушту. Аңгыча шалдырап кармошкалар ачыла баштады. Биринчи кезекте нан таратып кетишет баландерлер. Ар бир кишиге күнүгө бир нан. Андан кийин шекер беришет. Андан кийин ысык тамак. Ысык тамак 3 маал берилет. Эртең мененки тамак саат 6:00-дө, 12:00-дө түшкү, 17:00-дө кечки тамак. Мындан тышкары камерада чоң темир чайнек. Кипятильник менен кайнатып, каалаган убакта чай иче беришет. Чай, нан, шекер камерада кенен. Передача тынбай улам бирине келип турат. Кээ бирөөлөрдүн карточкасында акчасы бар. Эмне керек болсо дежурный аркылуу айттырып алдырып аласың. Түрмөнүн атайын дүкөнү бар. Азыр жазып койсоң тизме аркылуу бардыгын алып келип берет. Завтракты алып бүтүшүп, Марина менен София тамактанышты. Эптеп эртең мененки проверкага чейин чыдаш керек. Проверкадан кийин экөө тең күнү бою бош, кечке укташат. Кыздар али уйкуда. Саат 5:30. Экөө тең чай ичип олтурушуп ойго чөмүлүшөт. Күндүзү кечке уктамай, түнү менен чылгычылык кылмай, күндө камераны жууп тазалап, парашаны кезек менен жылтыратып жуумай, экөөнүн тең көкөйүнө көк таштай тийдиле. Экөө тең малолетка. Моюн толгоп каяша көрсөтө албайсың. Чоңдор тез эле тарбиялап коюшат буларды. Марина 17-де, София 18-де. София, качан бүтөт ушул күндөр? Марина ойлуу үн катты. Билбейм, Марина. Сенде да шанс бар. Сенин сотуң бул элек. Статьяң оор болгону менен негизги күнөө көрсөн эмессиң. Болгону катышып калгансың. Анын үстүнө жабырдаткан адам да өлбөй калган. Сага сөзсүз жеңилдик болот. Мен айтпайсыңбы? Мен үчүн бул күндөр жаңы эле башталды. Али учу кыйыры жок белгисиз. Болгону 6 ай араң өттү. Дагы 6,5 жыл олтурушум керек. Аның туура, деди Марина. Бирок унутпа, менин да сотум жакында болот. Мен эле башымдан сылап койбойт го, судья. 3 статья менен соттолгону турам. Күнөөм оор. Билбейм, деди София. Мага эмнегедир сен үйүңө эле кетчүдөй сезилесиң. Сага условно беришет го менимче. Менин соучастницама условно беришпедиби? Мага болсо негизги күнөөкөр деп 7 жыл делишти. Эмнеси болсо да көрөм да. Бардыгын сот чечет. Ойлонбо, эми баары бир. Эркин жүргөндө ойлонуш керек эле. Бирок түрмөнүн жашоосунан өлгөдөй жатат. 8 ай болду. Тергөө бүтпөйт. Улам эле кошумча изилдөө берилип, сот процесси бузулуп келе жатат. Марина, чыдаш керек, деди София. Марина болсо ыйлагысы келип араң эле турду. Чындыгында эле түрмөдөн абдан жадаган. Бир үйдүн чоң кызы, чоң атасы өстүргөн, үйдөгүлөр көзүн карачу, эрке өскөн, жамандын бир аты эрке дегендей, Марина ата-энесин укпай өз билгенин кылчу. Мектепти толук аяктабай, кечки мектептен окууга которулган. Кырсык болордон 1 жума мурун апасына таарынып үйдөн чыгып кеткен. Эгерде үйдөн кетпегенде бул кырсыкка кабылмак эмес. Өз үй, өлөң төшөгөн жери деле мына эми жата бер. 17ге чыкпай бирөө менен жашыруун жашачу. Тамеки менен пивонун сазайын берчү. Ичпе, чекпе деген апасын жаман көрүп, үйдөн чыгып кетип ушуну көрдү. Көп баскан аяк бок басат деген чындык. Улууларды уккан адам эч качан жаман болбойт дейт турмушта. Бул ошо улууну укпай жүрүп, өз тагдырын талкылап алды. Экөө сүйлөшүп олтурушуп тез эле убакытты өткөрүштү. Проверка бүткөн соң уйкуга кетишти. Түрмөдө кайрадан кеч. Кыздардын көңүлү чөгүнгү. Бүгүн дагы бирөө соттолду. Бул Максуда. Башка камерадан келген кыргызстандык өзбек кызы. 27 жашта. Соттон келип эле жатып калды. 7 жыл бериптир. Конфискация имущества менен 228 статья 4 часть болчу. 90 коробка наркотик алып баратып колго түшкөн. Айдеминин сотуна удаалаша эле Максуданын соту болуп, 7 жыл алгандыгы кыргыздардын маанайын бир топ чөгөрүп койду. Жашагым да келбей калды, деди София. Эми баары кеч. Мурун ойлонуш керек эле. Ал күлүп коюп тарсылдап пол жууп жатты. Марина болсо ыйлагысы келип, бирок чоңдордон коркуп, күндөгү көнүмүш иши болуп калган почтаны таратуу менен алектене баштады. Канчалык ападан абалы оор болбосун, Айдеми да бүгүн ордунан турду.
антпегенде кантмек. Көздөрү нары кирпиктеринин алды кош кабаттанып өтө чарчагандай шалдайып калган. Бул жашоодон чындап эле чарчагансып, көңүлү кала түшкөн эле. Улуурактар, тажрыйбалуулар анын бул түрүн көрүп, боору ооругандыктан аяп карап, кассационный арыз жаз деп кеңеш беришти. Ал ошондой кылды. Жок дегенде режимди өзгөртүү керек эле. Строгий режимден общий режимге которуу максаты менен түз эле Москвага жазды. Эртең менен дежурныйга арызын бермек болду. Кечки тамак ичилип өттү. Кыздар кайрадан иштеринде малява жазмай, жооп алмай, кайра жазмай. Марина бул убакта улууларга кайрылды. Мүмкүн болсо, мага эртең уруксат берсеңер, эс алып алайын. Ооруп турам. Макул дешти аялдар. Эртең Айдеми болот, сенин ордуңа. Эмне үчүн? Деди Айдеми. Мен эртең чылгычы боло албайм. Мага бир жумага чейин тийишпегиле. Өзүмдү каякка коерумду билбей турам. Силердин каттарыңар тургай. Эмнеге? Деди Таня. Бул Таня Тувенко. Камерада 2 Таня бар. Бири орус кызы, Красноярскиден. Бири ушул Таня, 48 жашта. Таня же, деди Айдеми. Менин акыбалымды көрүп турасыңар. 10 жыл алып жүрөгүм ооруп, өзүмдү коерго жер таппай турам. Өзүмө келип алайынчы. Иштебей жүрдүм беле. Азыр түнү менен иштегенге акыбалым келбейт менин. Анын үстүнө уулумдан да кабар ала албай койдум. Же менин силерге окшоп адвокатым жок. Эч нерсе эмес, деди Таня. 10 жыл беришти деп. Биздин кандай ишибиз бар? Өзүмө келейин деп. Өзүңө зонага барганда келесиң. Сотко рахмат де. Мурунку ак болгондо атууга кетмексиң. Сени деген киши өлтүргүч дейт. Өзүңдүн кызыкчылыгыңды ойлоп, ушуну жасап олтурасың. Биздин башыбызды оорутпа. Эртеңден баштап чалгынга чыгасың. Сөз ушуну менен бүттү. Эми эле ага аяп карап жаткан көз караштын бери калган жок. Ошон үчүн түрмөдө. Бул жерде аяоо деген көпкө жашабайт, жалаң өкүм сөздү сүйлөөгө көнүшкөн. Айдеми унчуккан жок. Албетте, улуулардын айтканы закон. Анын үстүнө Таня каардуу. 3-чү заходка. Дээрлик бүт өмүрү түрмөдө өтүп келе жатат. 8 жыл зонада күчөтүлгөн режим менен олтурган. Туптуура 8 жыл дегенде ошол саатта, ошол минутта бошотушкан. Өзүнүн ойношун өлтүрүп түшкөн анда. Экинчи жолу да коңшу жашаган эркек кишини өлтүрүп түшкөн. Анысы үчүн 10 жыл зонада жашады. Чыкканына 1,5 жыл болгондо сиңдесинин күйөөсүн өлтүрүп, дагы 9 жылга кесилип олтурат. Жакында зонага кетүүгө даярданып жатат. Тамеки менен кургак кара чайды таңгак кылып таңып алган. Анысына тийбейт. Ар кимге передача келсе, ошондон алып колдонот. Тамеки чекпесең дагы зонага тамеки менен барышың керек дейт Таня. Тамеки менен кара чайың жок болсо, сени киши ордуна санашпайт зонадагылар. Өзү болсо түрмөдө көп олтургангабы, аял сыяктуу сыланып сыйпанбайт, эркек сыяктуу жүрөт. Фуфайка, резинка өтүк кийген. Өмүр бою турмушка чыккан эмес. Күнүнө 4-5 жолу чифир кайнатып ичет. Балалуу болбогонгобу бала жөнүндө сүйлөшсө жини келип кетет. Эч кандай ой санаасы жок. Түрмөнүн бардык шартына көнүп бүткөн. Кыздар маляваларын жазып өтүп, Марина менен Софияга өткөрүп беришти. Таңкы 6-га чейин чалгынчылар уктаган жок. Айдеми деле уктабай өткөн күндөрүн бир баштан көз алдынан өткөрүп жатты. Уулун ойлоп жаны кейди. Канткен менен энелик жүрөгү барда. Кушка айланып учуп чыгып, уулун таап, жанында болоюн дейт. Айласы жок. Антүүгө мүмкүн эмес. Уулу кимдин колун карап жалдырап жүрдү экен? Кайсы балдар үйүнө тапшырышты экен? Же бирөө уулу жөнүндө кабар айта турган болсочу? Көпүлөк достору, наркоман досторунан кабар жок. Аларды дос деп атоонун өзү дагы туура эмес көрүнөт. Айла жоктон ушинтип айтатты. Айдеми кармалары менен Таняга да иш козголгон. Ресторанын дароо жаап, Айдеминин качан жана кантип келгенин дароо тактап чыгышты. Айдеминин паспортун эч качан Таня колуна берген эмес. Айдемини кармашканда паспорту жок милициялар бир күн кечке Айдемини камай алышпай, кабинетте кайтарып олтурушту. Качан гана Таня паспортун алып келгенден кийин СИЗОго жөнөтүштү. Албетте, алгач Таня Айдеминин адам өлтүргөнүнө ишенген эмес. Бирок Сашанын өлүмү канча жылдан бери гүлдөп, өнүгүп өсүп келе жаткан Танянын бизнесинин тымтыракайын чыгарды. Көрсө, Танянын ресторан эле эмес, шаардын четинде подвалда жайгашкан чоң комплекси да бар экен. Ден соолук чыңдоочу бул комплексте эмне гана жок. Бассейн, сауна, массаждын түрү,
орус мончосу жана финский баня бир нече бардык шарты менен уктоочу бөлмөлөр, бильярд жана тренажер залдар бар. Бул жерге көңүл ачуу үчүн кимдер гана келбейт жана кимдер гана иштебейт. Кыргыз, өзбек, казак кыздар, орус кыздар болсо негизги бөлүгүн түзөт экен. Эң эле кымбат эс алуучу жай болгондуктан жалаң акчасы көп клиенттер келишчү бул жерге. Эшиги дайыма кулупталып күзөт турат. Клиенттер звонок кылышып, запись менен келишер эле. Айдеми бул жерге келгенде жумалап кете албай калчу. Таня кетирчү эмес, сайыны да албай калчу. Ломкасын өткөрүп Таня клиенттерге салып берчү. Солкулдаган суп-сулуу жаш кызды кавказдыктар гана эмес, орустар да сатып алышчу. Бардык нерсени бат үйрөнгөн Айдемиге атайын хореограф сабак өтүп, бат эле приват танцысын үйрөтүп койгон. Приват танцы дегени бул клиенттерди өзүнө тартуу бийи. Андан калса Айдеминин денеси күнгө да күйбөйт. Бир башкача апапак болуп, жибек сындуу жымылдап турчу. Вип көпөлөктөргө кирер эле Айдеми. Бир түнгө алган клиенттер эртеси да келип алышчу. Айдеми иштегенде Таняга киреши көп түшчү. Ал өзү үчүн эле акча албастан клиенттердин көңүлүн ачып, тез-тез бардын официанттарын чакырта турган. Эң кымбат ичимдиктерди клиенттерине алдырганы үчүн Айдемиге бонус бардыгынан көп топтолчу. Айдеми иштеген күндөрү бардын соодасы укмуш болор эле. Топтогон бонусу алган акчалары оолунун жумасына бир жолу алчу бакчасына кенен жетер эле. Бирок эмне үчүн Сашаны өлтүрдү, өзү да түшүнбөйт. Акчага деле анча муктаж эмес эле. Мүмкүн бардыгынан тажагандыр. Ыплас жашоосуна чекит коюу үчүн ушундай кадамга баргандыр. Түрмөнүн бул күндөрү канчалык оор болсо да көтөрбөскө чара жок. Адамдын жаратылышы жакшылыкты көтөрө албай коюшу көп учурайт. Асти жамандыкты ким болсо да башка түшсө айласыз көтөрөт го. Айдеми түрмөнүн кыйын күндөрүндө башка салганга кайыл болуп, бир жакшы жери эртеңки келечегин, уулун ойлонууну унуткан жок. Үмүттү унуткан жок. Ал кайрадан өзүн колго алып, чылбырдай чыйрала баштады. Анын үстүнө теги кыргызстандык Максуда да көздөрүн жалтыратып, Айдемини тиктейт. Улуту өзбек болсо да кыргызча таптаза сүйлөйт. Сузак районунан, орусча абдан начар сүйлөйт. Наркотик сата коюп, ушул күнгө туш келип олтурат. Угуп олтурсаң, бул келиндин да тагдыры оор. 2 эркек уулу бар экен. Жолдошу башка аялга үйлөнүп алгандан кийин Россияга соода кылуу үчүн келиптир. Карызга батып, акыры ушул ишке барыптыр. Бир армян кишиникин ташычу экен. Кызылдан Новосибирскиге чейин автобус менен алып келип берчү. Ар бир алып келгенине 40 000 рубль алат. Көп эле каттап карыздарынан кутулуп калган. Токтотуп койбой, дагы бир каттайын, акча топтоп алайын деп жатып, ушул болду. Көз тойбойт турбайбы? Экөөнө тең эч ким келбейт. Түрмөнүн гана тамагы. Бирок экөө тең сулуу болгондуктан түрмөдөгү эркектер буларга такай передача жөнөтүшөт. Сулуулук деген дагы колго кармалбаган байлык деп коюшат го. Бул да чындык. Сулуулуктун азгырыгы бардык нерсени унуттурган учурлар турмушта далай кайталанганы белгилүү да. Ошондой эле Айдеминин сулуулугу Тувен прапорщиктеринде кайдыгер калтырган жок. Айдеминин сулуулугу түрмөнү дүңгүрөтүп турду. Түрмөдө кайрадан түн. Кечки текшерүү эчак бүткөн. Саат 22:00. Апрель айынын этеги болуп калгандыктан терезенин рамкасын алып коюшкан. Темир тордон жаздагы таза аба келип, жүзүңдөн сулап, денени сергитип, кандайдыр бир көңүлдүү чексиздикке чакыргансып турат. Эркиндик гана жок. Остров любви менен Большактын ортосу бүгүн ызычуу. Зектер бири-бирине кыйкырып, өкүрүп урушуп жатышат. Айрыкча жооптуу чалгынчыларды смотрящийлер катуу тилдеп жатышты. Себеби эки корпустун ортосуна менттер чыга калып, рыбачит этип жатышты. Самолеттун биринчи рейси күйүп кетти. Менттер 10 метрлик арканды байкап калышып, шарткана кесип алып коюшту. Бүт почта күйүп кетти. Бардык малявалар эми менттердин колунда. Түрмөдөгүлөрдүн бардык картасы эми кашкайып көрүнүп турат. Эртең ушмонду күтө бер. Канчаларын карцер күтүп турат. Бүгүн жаман смена экенин баары билчү. Абайлаш керек эле. Смотрящийлер жайгашкан 36 камера тез эле ишти колго алып, буйрук бере баштады. Дароо түрмөнү бойлоп список почта кетти. Список почта бул бүгүнкү почтанын ким-кимге кандай малява, кандай карлык кош жөнөткөнү тууралуу так маалымат. Бардык камера тез-тез толтуруп, кайрадан 36 камерага жөнөтүп жатышты. Карлык кош жөнөткөндөр карцерди күтүп бозоруп олтурушту. 15 күн карцер күтүп турат аларды. Дагы сурак: кимден алдың, кандай чалдың, ким киргизди?
өлтүрсө да айтмай жок. Айлалары кеткенде карцерге жабышат. Карцер өтө жаман тур камера. Көргөн күнү курусун деген так ушул камерада. Сууктуу жандан өтөт. Жата турган шконканы күндүз жыйнап алып коюшат. Түнкүсүн гана берилет. Керелден кечке тикеден тик турасың. Күндө алчу түрмөнүн тамагынын 3/1 гана аласың. Эң жаманы эч ким менен байланыш жок. 15 күн жалгыз камалып жатасың. Бул жакка почта да келбейт. Карцер ошонусу менен карцер. Бул түнү почта келбей 82 камерада тынч өттү. Демейдегидей эле Марина менен София камераны жууп тазалашып, таң агарганда уйкуга кетишти. Ал эми саат 8ден баштап эле түрмөдө шмон башталды. Кечээ рыбач этип алган малявалар боюнча шмон жүрүп жатты. Кээ бир камераларды жөн эле катуу тинтишти. Демек, карлык кош жөнөткөн камералар. Кезек 82 камерага да келди. Таня да дайым болбосо да тез-тез канапля болуп турчу. Түрмөдө муну план деп коюшат. Кечээ почта рыбактарга кеткенде эле Таня түшүнгөн. Смотрящий хатадан катуу эскертүү келген, колго түшпөө жөнүндө. Таня арык, ичке, узун бойлуу, сулуу кыз. Дайыма күлүп жүрөт. Жолуккан адамга күлкүсүн белек кылып, жашагысын келтирет. Ал жука салафанга түйүп алды планды. Шмон убагында аз уусуна салып койду. 82 камерага 10 оперативник келди. Кыздарды коридорго чыгарып коюп, бүт тинтип чыгышты. 10 оперативник тең аял. Камерадан эч нерсе таппаган соң, кыздарды киргизип алып тинтип жатышты. Чечинтип тинтишсе да эч теме таппай коюшту. Таняны бир нече жолу олтургузуп тургузуп тинтишти. Анда-санда оозун баса калып кыткылыктаган Таняны канча текшеришсе да, андан эч теме таба алышпады. Оозун ачып текшерүү оперативниктердин оюна да келген жок. Түндөгү поштадагы бир харлык Танядан жөнөтүлгөн эле. Бир жак жагы кичине бултуюп турганын Танянын күлкүсү жашырып койду. Аялдан айла качып кутулбайт деген чын. Тигилер Таняны жөн гана шайкелеңденип күлүп жатат деп ойлошту. Таппаган оперативниктер жиндери келип чыгып кетишти. Булардын каякка катканын билесиң дешти алар. Ит менен издеп таба албайсың. Шмон бүттү. 82 камерадан эч нерсе табылган жок. Кубанган кыздар түшкү тамакка көңүлдүү олтурушту. Таня колго түшүп калып карцерге жабылабы деп бардыгы коркуп турушкан. Бүгүн биринчиге даамы көк таамданган борщ, экинчисине овсянка каша келди. Үйдөн тамак аш көптөн бери эч кимисине келе элек. Адамдын көңүлү гүлгө, көңүл ачык турганда, бүтүн дүйнө гүлүп тургандай сезим келет. Ал турсун, ушу сапар кыздар ушул караңгы, күңүрт түрмөдө да жарык болуп кеткенсип, күлкүлөрү чыгып, шыңк-шыңк этип, бири-бирине тамаша ыргытышкан болот. Кыздар көңүлдүү болгондуктан бүгүнкү тамак ашты супсактыгына карабай көңүлдүү ичишти. Канткен менен түрмөнүн аурасына сиркең суу көтөрбөгөн жагдай басымдуу кылат. Тамак ичирип бүткөндөн кийин Айдеми чоң Таня менен кагылыша кетти. Айдемиде аваз берип жиберген чоң пирог бар эле. Аны Таня билет экен. Айдеми, пирогуңду ап кел. Кыздар менен чогуу чай ичели, деди чоң Таня. Азыр, деп Айдеми пирогду алып чыкты сумкасынан. Чоң Таня сайлыктан кийинки эле жырткыч аял ушу. Муштарса кан чыкмайынча ыраазы болбосун кыздардын баары билет. Анын каарына калгандан кыздардын баары коркушат. Айрыкча малолеткалар. Таня караганда жандары чыгып коркуп турушат. Өзү тувинка болгондуктан айрыкча орус кыздарга өч. Калай кашыктын башын сындырып туруп, темир столдун кырына абдан курчутуп жасаган бычагын бекиткен жеринен пирог кесүү үчүн алып чыгып берди Таня. Айдеми дароо эле кесип кирди. Тегиз кесе албай пирог өбөлөнүп, бири чоң, бири кичине кесилип калды. Кыздарга тегиз тийбей бири чоң кесим, бири кичине кесим алып калды. Танянын өңү бузулуп чыкты. Айдеми, сен эмне, пирог кескенди билбейсиңби? Деди Таня. Билем эле. Билгениң ушул. Биринчиден колуңду, бычакты жуушуң керек эле. Экинчиден тегиз кылып өбөлөнтпөй бирдей өлчөмдө кесишиң керек болчу. Сен нан сыяктуу туурадың го. Начинается, деди Айдеми. Дегиле үйрөткөнүңөрдөн тажадым. Өзүнчө эч нерсе жасаганга болбойт. Үйрөнөсүң, деди Таня. Үйрөнбөй каякка барасың. Берди түрмө дейт. Түрмөнүн законуна баш ийесиң. Тем более сен малолеткасың. Оозуңдун сүтү кургай элек. Биздей болуп 40-ка чыкканча көп нерсени угуп, үйрөнүүгө туура келет. Жаш болсо эле басынта бериш керекпи? Деп Айдеми күңкүлдөй баштады эле. Танянын каары кайнап чыкканы билинип баратты. Дароо өзүн колго алды Айдеми.
Антпесе жыландын куйругун басып алган соң чагып алышы мүмкүн. Таня деген оңой жылан эмес. Кечирип коюңуз, деди. Мен баарын үйрөнөм. Ушундан соң гана Танянын өңү бир аз өзгөрүп жибий түштү. Кыздар да өзүнө келе түшүштү. Болбосо азыр пирог жемей тургай камера канга боелмок. Айдеминин чачын жулуп сабамак, болушканын кошо тепкилемек. Мындай учурларды күзөтчүлөр көрсө да көрмөксөн болуп коюшат. Бир бороондон аман калганына сүйүндү Айдеме. Кайрадан олтуруп алып ойлорго батты. Ушул түрмөдөн чыгайын, сайынбай койбосом элеби, деди Айдеме. Оолумду таап, Айтемерди таап, тынч, таза жашоо кечирем. Апам эмне болду экен, деги тирүү болсо экен, же да бир жерде өлүп калдыбы? Кийин өтөлө ичип, тентип кеткен апасын эстеди. Бар дилинде атасы Хасанды каргады. Аялды бактылуу кылмак да, талаага таштап таалайсыз кылмак да эркектин экен го. Эркектин жакшылыгы аялды баалап, сыйлап, жөлөп таяй алганынан көрүнөт турбайбы? Жакшы эркек аялды зор кылат экен, жаман эркек кор кылат экен. Баккан ээси жарашса, күйпүл күчүк сак болот, алган эри жарашса, кара катын ак болот деп бекеринен айтышкан эмес экен го, абалкылар. Айрыкча азыркы замандын эркектери майдаланып кетти. Апасы шордуунун же төркүнү көтөрүп койгон жок. Колдорунда туруп апасын арактан арачалай албаган тайыне таяталарына, тайеке таежелерине таарынды. Бомуш болуп калганын көрүшкөн. Бирөөсү да дарылаталы деп жалдыраган Айдемини угушкан жок. Апаң болбой калды, деп тимелеп алышту. Тайыне таятасыга карып калыптыр. Таекелери акча короткулары келген жок. Бизди укпай Хасанды тандаган деп таежелери да апасын күнөөлөштү. Бардыгы учур бачар, бала чакалуу. Айжаркындын эч кимге деле кереги жок болчу. Айдеми гана апасын түшүндү. Ууру, түрмөдөн башы чыкпаган атасын сүйгөн Айжаркында эмне күнөө? Көз ачып көргөн күйөөсүн кыялбай, аны менен ичип жүрүп, аракка берилип кетти. Айдай жамалы менен ушу Хасанга чыкты деп күнөөлөштү. Айдеминин сулуулугу ушу апасын тарткан. Аман эсен ушул суук жайдан чыгайын. Өлбө апа, эптеп жаныңды уучтап чыдагын. Өлөгөрбө, мен сени табам. Сени сөзсүз таап, дарылатам деп Айдеми ыйлап жатты. Кайрадан кеч. Чылгычылар өзлөрүнүн ишине даярданып жатышты. Кечки текшерүүдөн кийин бекиткен кондорду алып чыгышты. Байлоочу жипке байлашып, коңшу камера менен сүйлөшүшүп, бурчтагы кобураны ачышты. Бүгүн деле баягы эле чылгычылар. Софья менен Марина. Чоңдор чылгычыга чыгышпайт. Баягы эле малолеткалар түйшүктүн үстүндө. Атайын ушентишет. Малолеткаларга сабак болсун дешет. Марина үйүндө ментип пол жуучу эмес. Канча жолу жаза алды. Азыр бардыгын илгиртпей жасап турат. Антпесе теги чоң Таня тепкилеп ураары аштан бышык. Сайлыктан кутулгандары менен чоң Танядан кутула алышкан жок. Бул тирүүлүк дегенин кызык экен да. Ый менен күлкү үзөңгүлөш, кайгы менен бакыт ирегилеш келет экен. Кийинки күндөрү Айдеми да уктабайт. Түнү менен Аваз экөө кат жазышып чыгышат. Кичинекей кыргыз сулуусун ушул түркмөн оолу чындап эле сүйүп калды. Сулуулук жандын азыгы, кыялдын канаты деп бекеринен айтышпаса керек. Айдеминин бир көргөндө кылчайткан сулуулугу эмнегедир Аваздын жан дүйнөсүнө таптакыр мурдагыдан башкача өзгөрүү жаратты. Ал мурункудай муздактыктан, мерездиктин музунан эрип кеткендей, ааламды суктануу менен карап, жашоону кымбат көргөн бир толгонууда болуп калганын өзү туя баштады. Аваздын кандуу колдору эмнелерди гана кылбады эле. Кандай гана кыздар колунан өткөн жок. Бир жолу көңүл ачкан кыз менен экинчи олтурчу эмес эле. Сүйүүгө кабылбаган жүрөгү кыздарды жөн гана көңүл ачуу үчүн колдончу. Эми эмне болду? Өзү да түшүнбөйт. Бул мектеп окуучусундай болгон чыбыктай, чырайлуу кыргыз кызы Авазды жөн гана сыйкырлап алды. Сүйүүнүн керемети ушул тура. Сүйүүгө жолуккан адам душманына да жардам бергиси келет. Сүйгөн адамын болсо, өзүндө болгондун баарын тартуулоодон кайра тартпайт. Аваз да ушундай абалга дуушар болду. Эси дартынын баары Айдеме. Болгон мүмкүнчүлүгүн Айдемини бошотуу үчүн жумшай баштады. Аваздын колу узун эле. Сырттагы кээ бир жумуштарды Аваз түрмөдө олтуруп бүтүрчү. Россиянын ири шаарларынын Крим чөйрөсүндө Аваздын аброю күчтүү маал эле. Ар бири ири шаардын Крим чөйрөсүнүн башчылары Аваз мөөнөтүн өтүп жаткан түрмөгө ай сайын кезек менен баардык керектүү нерселерди жеткирип турушчу.
керектүү нерселерди авазга киргизүү үчүн керек болсо акчанын күчү менен ошол эле түрмөнүн оперативниктерин иштетишчү. Айдеминин сүйүүсүнө чалдыккан Аваз ушул түрмөдө олтуруп, Айдеминин эркиндиги үчүн дагы бир кылмыш ишине башын байлады. Бул кылмыш өтө чоң кылмыш экенин сезип турса да, эгерде кызыл жакачандар изине түшсө, эркиндикке чыкканына бир айга жетпеген учурда кайрадан түрмөгө түшөрүн билип турса да, бул ыплас жердин астындагыдай караңгы жашоодон Айдемини куткарып алууну чечти. Анын үстүнө Аваз акыркы күндөрү ушул кыз үчүн жашап калгансыйт. Болгон бир жакшылыгын ушул Айдемиге арнайт. Түрмөгө өзүнө арналып келген бардык нерседен өзү ооз тийбей туруп Айдемиге жөнөтөт. Анын болгон каалоосун аткарууга даяр. Мурун Крим чөйрөнүн иши менен аралашып, түрмөдөн түрмөгө которулуп жүрүп, аялзатына деле көңүл бурбаптыр. Колу кандуу, эч нерседен жалтанбаган, адам өлтүрүүнү чымын өлтүргөндөй көргөн, жалаң буйрутма өлүмдөргө заказ кабыл алуучу Аваздын каардуу жүрөгүн кыргыздын алсыз, бирок аябагандай сулуу селкиси түбөлүк багындырды. Аялга бектер, хандар чөк түшкөн тагдырлар тарыхта далай эле барго. Бул жарык жашоодогу адамдын аялуу сезими, каалаган нерсени кыян менен сел дагы дегеле эч нерсе токтото албайт тура. Жашоонун кызыкчылыгы да эки адамдын бири-бирине арзуу сезиминен башталса керек. Бул экөө дагы түрмөнүн түбүндө жүрүшсө дагы ушул аруу сезимге жолуккан соң эртеңки эркин жашоого кусаланып, жакшылыкты эңсеп, дүйнө мурдагыдан сулуу, ажайып көрүнүп, жарык үмүттөр менен жашап калгансыды. Аваз Айдемини көргөн сайын көргүсү келип, сүйлөшкөн сайын сүйлөшкүсү келип, улам жолуккан сайын сулуунун укмуш бир жүрөктү эзген кылык жоруктарын байкап, болгон жан дүйнөсү менен алоолоп сүйүп, Айдемисиз жашай албай турган болуп калды. Айдеми болсо Танянын мектебинде окуган бардык ыкмалардын эми жеке жашоосуна кереги тийип жатканын билди. Ага кандай болбосун түрмөдөн чыгуу керек. Ал үчүн Авазды алгач сүйбөсө да сүйгөндөй мамиле кылды. Бара-бара өзү да ага тартыла баштаганын сезди. Эркиндикке чыксам дагы бир айласы болор. Жок, айтканыма көнүп, Крим чөйрөсүн биротоло таштаса, Кыргызстанга алып кетем. Экөөбүз тең жашоону кайра баштаар элек деп ойлонуп турду. Бирок тубаса баш кесер Авазды өзгөртүү кыйынга тураарын Айдеми билбеди. Крим чөйрөнү Аваз унуткан күндө да Крим чөйрө Авазды унутмак эмес. Мына, азыр да Айдеминин эркиндиги үчүн чоң кылмышка өзүн даярдай баштады. Бул жолку буйрутма өлүм Россиянын ири шаарындагы губернатордун ордун талашып турган күчтүү депутаттын көзүн жик билгизбей тазалоо эле. Губернаторлук кызмат пешенесине түбөлүк жазылгандай, бул губернатор буга чейин далай атаандашын аркы дүйнөгө жөнөткөн. Бул кызматта ошон үчүн көп жылдан бери иштеп келе жатат. Ири шаарлар карамагына кирген ири областтын бул губернаторуна Айдеминин иши чемишке чаккандай эле болчу. Жаны тынбаган иштемчил, күчтүү бизнесмен, акылгөй, тилинен чаң чыгып сүйлөгөн бул сөзмөр жаш депутат оттон суудан чалтанбаган чынчыл немекен. 50 жылда эл жаңы болуп, эл дагы ушундайларды ээрчип калбадыбы? Анын үстүнө бул губернатордун колундагы кызмат ишин жоготпош үчүн кылбаганы жок эле. Карамагындагы шаарларда жалаң шахта менен нефть болгондуктан акча агылып келип турчу. Агылып келген акчалардын бир бөлүгүн өзүнө алып калып, калганын тийиштүү жерлерге жөнөтүп турчу. Ашыкча байлык адамдын душманы гана болоорун бардыгы эле байлык менен ооругандар түшүнө бербейт. Байлык, акча, кызмат менен ооруган бул губернатор жаш депутаттын көзүн Авазга тазалатмакчы болду. Тузакка илинбеген бул депутат сагызыгындан сак болуп, дегеле жалгыз жарым жүрбөйт экен. Үй бүлөсү Америкада жашайт. Бул ишти бир бүтүрсө Аваз бүтүрөт дешти Крим чөйрөдөгүлөр. Авазга болсо азыр өзүнүн мурдада Айдеминин эркиндиги керек эле. Башма баш деп сүйлөштү Аваз. Айдеми чыккан күнү ал депутатыңарды мен ит аткандай атып кетем. Жан сакчысын кошо жайлайм. Бир гана Айдемини бошотуп, Кыргызстанга учуруп жиберсеңер, анан гана мен буйругуңарды орундатам. Эми Айдемини бошотуу операциясы катуу жүрүп жатты. Айдеми бала кезинен эле көркөм адабиятка жакын болчу. Ага атайлап китеп сатып берген деле киши болбоду. Оор турмуштун айынан бала кезинен базарга байланды. Нан сатып жей турган акчасына кээде гезит журнал сатып окуур эле. Кийин ийнеге олтургандан кийин баары унутулду. Эми түрмөгө олтурганы кайрадан китеп дүйнөсүнө баш оту менен сүңгүп кирди.
ылгаганга шарт барбы, баарын колуна тийгенин катарынан окуду. Негизинен бардыгы эле эски китептер эле. Кийин китепке кызыкканын байкаган Аваз жаңы китептерди ап келдирип берди. Бара-бара Айдемиге түрмөнүн күндөрү деле билинбей өткөнсүп баратты. Түрмөдө экенин деле унутуп калчу болду. Китеп дүйнөсүнө киргенде айрыкча Агата Кристинин детективдери өлө жакты. Өзүн кээде Кристинин каармандарына окшоштурчу. Поэзия дүйнөсүнө ого бетер тартылды. Анна Ахматованы, Марина Цветаеваны, Пушкиндин, Лермонтовдун китептеринин көбүн окуп чыкты. Татьяна Полякова менен Дарья Донцованын жаңы китептерин үзгүлтүксүз окуй баштады. Поэзия дүйнөсүнө таасирленип, илгеркисиндей кайрадан ыр жазууга киришти. Ырларын Авазга окутса, ал абдан жактырып, сенден акын чыкчудай деп ишендирип койду. Айдеми эми кыргызча эмес, орус тилинде дагы жаза баштады. Көркөм адабият сабагы ошентип Айдеминин жан дүйнөсүн бир топ тазалап, караманча өзгөртүп койду. Бүгүнкү түнү да Айдеми ыр жазып, анысын Авазга жөнөткөнү даярданып жатты. Бул ырын адегенде кыргызча жазып, анан орусчага которду. Антпесе жанындагылар сурай беришип, беймаза кылышат. Ал ырын жашоо турмуш деп атады. Жашоо турмуш, жакшы көрбөй өзүмдү. Өгөйлөдүң, оор тагдырды ыйгардың. Уурдап алдың балалыктын күндөрүн, эркелетпей эмнегедир кыйнадың. Ата-энемдин мээримин мен көрбөдүм. Азап чектим, оор жумушта иштедим. Базарда өттү балалыктын күндөрү, бакыт деген эмнекенин билбедим. Бардыгына кайыл элем мейличи, таза болсо алдыдагы күндөрүм, кара ниеттер кантип гана үйрөттү капканына кара өлүм ийненин. Жакшылыкпы, же жаманбы, ким билет. Тор капаска ушул келип түшкөнүм, үмүт үзбөй жакшылыкка жорудум, жаман күндүн ушул дедим бүткөнү. Бул жерде тынч, кара туман ийне жок. Кир, ыплас чөйрө да жок баягы, китеп деген дүйнө мени дарылап, жаман күндүн бүтүп жатат аягы. Айдеми катын ыры менен кошо жазып бүтүп, Авазга жөнөтүп жиберди. Аваздан да көп өтпөй эле жооп келди. Катында демейдегидей эле Айдеминин ырын аябай мактап, өзү болсо 2 күндүн ичинде эркиндикке кетерин, эркиндикке чыгаар менен өзүн чыгарып аларын, чыгаар менен Айдемиге передача киргизерин, Айдемисиз жашай албасын, керек болсо Айдеми үчүн бардыгына даяр экенин жазыптыр. Айдеми бул катты алып, көз алдына эртеңки күндүн башкача таң ата тургандай көңүлү көтөрүлдү. Жакшы сөз жарым дөөлөт дегендей, бирөөнүн жакшы сөзүн угуу кандай керемет болгондо дагы, жакшы көргөн адамдын сөзүн угуу, жакшы тилектерге жетелеген үмүттөрдү жаратуу адамдын бактылуу мүнөттөрү болсо керек. Айдеми дагы катты кармаган бойдон, колун жазбай төшөгүндө күлүмсүрөгөн бойдон көпкө жатты. Ойлордон ойлорго, кыялдардан кыялдарга батты. Бул акыркы рейстеги кат болгондуктан Айдеми жана башка кыздар уйкуга кетишти. Адаттагыдай эле малолеткалар Софья менен Марина камераны жууп тазалашып, таңды тосуп, келээрки күнгө даярданып жатышты.